эч качан Манас өзүнүн партиясынан, өзүнүн командасынан, районунан, урусунан койгон эмес. Бюрократия деген нерсе менин көңүлүмө көкөйдөй жетти да. Манасчылардын мушташын биз аябай оор кабыл алдык. Сабагымды, жазабызды алдык. Демек манасчылар деле калпай төрөбү? Мен күмөнүм болду, чалгынчысызбы, тыңчысызбы. Башка мекемелер 15 миң алганда биз 20 миңден алдык да. Биз үчүн ушул нерсенин өзү жомок болчу. 8 манашка $800,000 үй берилди. Жок, сиз айланчыктабай так жооп берсеңиз. Кыргызстандагы бардык түрмөлөрдү кыдырып чыккам. Чыныгы элита жоголуп кеткен да. Жол салбайт, тротуар кылбайт деп эле наалый беребиз, бирок милдетибизди билбейбиз да. Эми ушул жакшы суроо болду. Азыр бас барат деле өлүп калышы мүмкүн да, чалынып кетип өлүп калышы мүмкүн. Lexus 600 айдайлы, баарыбыз особнякта жашайлы, укмуш байып кетели. Бирок тилиң менен тарыхың, манасың болбосо улут эмеспиз биз анда. Жакшы, сиз да жарга такадыңыз дегендей. Бир колдо 5 манжа болсо, могу 5 толбой калат. Бир эки эле киши бар бизде. Ошол перекистин Манаста каталышы жамбоз. Эмнеге калың деп калды. Ойлонсоң, коем шеф кылып атса биз кантип кылбайбыз деп кошоматка кой сойгону бар, понт кылганы бар. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Улуттук Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков. Кош келипсиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен арыбаңыздар. Өлкөдө Манас улуттук театры түзүлгөнүнө 5 жылдын жүзү болуптур. Баягы түзүлүп жатканда эпосту жайылтуу, дастанчылардын чыгармачылыгын колдоо максатында түзүлүп жатат деп айтылды эле да. Ошол миссияны аткара алдыңыздарбы? Эмнеге жетиштиңиздер 5 жыл ичинде? Жакшы суроо. Биринчи мен немеден кайрылгым келет да, ушул сентябрдын 21-22-синде, Кудай буйрса 5 жыл болот биздин театрыбызга. Театр башында ооз-2 гана сөз болчу, чын айтыш керек. 2020-жылы пандемия болуп, мамлекеттен Манас күнүнө карата акча тыйын берилбей, бир да сом. Анан баягы олку солку болуп турган кызыктай мезгилде ар кимден барып 5 миң сомдон 10 миң сомдон чогултуп, анан төлөө берип, Таласка Манас ордого манашчылардын башын бириктирип, анан ошол жерде манашчылардын жалпы пикирден ушу Манас борбору, Манас театры, манашчыларды уга турган бир жер болсо деген жакшы тилек айтылган. Анан ошол тилекти ар ким туш тараптан, президентке туш тараптан айтып атып, анан президентибиздин дагы көп кайрылуу түшкөндүктөн дароо ошол президент жолугушуу болгондо 6 айдын ичинде театр салып беребиз, айлык акыңарды түзүп беребиз деген убадасын берип, ошол убаданын негизинде алгач Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры бар, Гоиндин жанында. Ошол театрдын ичинде бир орточо бир бөлмө берип, ошол жерде баштаганбыз. 2021 жылдары айлык албай, эч кандай ак албай, чын ниет менен баягы жөн гана ошо кеңсеге келип, кайнап, кубанып, сүйүнүп жүрдүк бир нече убакыт бою. Анан 2022 жылдын февраль айынын 16-сынан тарта айлык бериле баштады. Анда бизде 33 штат болчу. 3 штаты дастанчы, анан онун ичинде 20сы манасчы, анан директор бар, орун басары бар, көркөм жетекчиси бар. Президент фондунан 500 миң сом келген, эч кандай фонд жок, эч кандай ар бир статьяда акча каражат жок. Анан ушул учурдан пайдаланып, эркин деп атпайсызбы? Менде эркин ачылгым келип атат азырчы. Жок театр, имарат жок, бир бөлмө. Эптеп ремонт кылып кирип кеттик. Бир компьютерибиз бар, бир принтерибиз бар, ушундай эле. Анан ошол учурда эгер азыркыдай жаңы борбор болуп, жаңы театр болуп, жаңы шарт болгондо, техникалык, материалдык базасы күчтүү болгондо, азыркыдай кадыр барып болгондо, анда айсыз да коймок эмес, мен дагы бармак эмесмин да ошол жергечи. Себеп ошол учурда шарт болгондо башка кишилердин амбициялары бар эле да. Ошол учурда Манас академиясына, Манастан институтуна, башка мекемелерге болом деп жүгүргөндөр көп болчу да. Жок мекемеге жок экен, жаңы түптөлдү, барып эмне зарылдыгы бар. Жаш балдар болсо болсун, ушулар такшалсын, ушулар бышсын, ушулар башын баштап көрсүн, болбойбу деп мындай ишенип ишенбей кызыктай нерседе жаш балдар сынбайт, булар жаштык эч нерсе болбойт, буларга кечиримдүү, ушулардын колу менен бир нерсе кыла ал дегендей жаштарга ишеним болду да, мындай карагандачы. Ошол нерсени айтып коюш керек да. Анан ошо менен айыз жетекчи болду. Анан мен орун басар болуп келдик. Акындарды башын бириктириш керек. Булар айлык алыш керек деген өңүттө. Анан 2022 жылдын 8 апрелинен тарта буйрук чыгып, токтомдун негизинде Манас театрынын штаттык бирдиги дагы 50 штат кошулуп, анан жогорку соттун судьясы
Камил Осмоналиев деген аганын үйүн мамлекет конфискация салган экен. Ошол 2 этаж 2 кабаттуу VIP городок Сары Өзөндөгү шаарчада дээрлик 2 жылдай отурдук да. Мына ал жерде деле баягы театр деген аты болбосо, бирок биз театр катары атыбыз театр болгондуктан концерттер менен, жолугушуулар менен болбой эле Табыл Дактанов баштаган биздин режиссер Манашы ушу аксакалдардын Айкөлдүн аманаты деген спектакльдер менен баштадык. Көлгө чейин, Талас нарын, Ошко чейин барып коюп келдик да. Болбосо мына бир эле кызык нерсе да, атыбыз театр. Бирок затыбыз театр эмес. Атыбыз театр болгон менен имарат, ошол имаратыбыз деле, азыркы имаратыбыз деле театрдын Т деген талабына жооп бербейт. Мисалы бардык нерсе салыштырмалуу болот да. Кыргыз драм театр, ошол жаш көрүүчүлөр театры, Чүй театр, мисалы опера балет театрларынын сахнасынын театрга ылайыкталган акустикасынан баштап, штангеттин көтөрүлүшүнө чейин, көшөгөнүн илишине чейин, отургуч, кирген гримерни бүт бардыгы эсептелип салынган. Биздики жөн эле имарат. Бул биздики маданий борбор жана райондук маданият үйү бар го. Райондук маданият үйү жаңы имарат туура. Биздики үчүн чоң майрам болду. Бирок райондук маданият үйүнүн тибинде салынды. Анан мен эмнеге айтып атам? Себеби биз биринчи колубузда эмне нам бар, же эмне тамак бар, же эмне сырье бар, ошону айтып, анан ошого жараша, ошончо энергияга жараша эмне кылдык дегенди көрүш керек да. Улуттук деген аты бар экен, Манаш акындары булар мындай болуш керек дегендин биринчи шартыбызды карайлы да. Башка мекемелердин жанында техникалык мисалы тейлөө боюнча. Мисалы ошол эле филармонияда, ошол эле кырдырамда башка мекемелердин штаттык бирдиген калыстык үчүн анын штатын коюп, анан биздикин койгондо аларда 300, 400, 500 штат бар. Бизде 83 штатка камкордук деген түшүнүк менен мен Манашчы, мен Төкмакын дегендин бардыгын, Дастанчы дегендин бардыгын 0.25, 0.5, 0.75 деп бир ставкандагы майдалап анан бардыгын алганга туура келген жагдай болду да. Ошентип жана соттун үйүндө 2 жылдай отурдук, аябай жакшы кайнадык, аябай сонун күндөр өттү, ачык айтыш керек. Мына президентибиздин колдоосу менен ошол кезде айлык акыбыздагы башка мекемелерге караганда кандайдыр бир деңгээлде айрым бир коэффициенттерде көбүрөөк болду. Канча алчылаңар? Башка мекемелер 15 000 алганда биз 20 000ден алдык да. Мисалы ошол акындар кошулгандан кийин 50 штат болду. Бирок кийин ошо Манас айылынын жеринин бир бөлүгүнө, 40 соттук жер тилкесине азыркы 1200 метр квадрат болгон театрыбыз курулду. Анан бирок ачык айтыш керек, мисалы ошол 2 кароолчу, 2 техник персонал, башкалары менен болуп отуруп, бир режиссерубуз бар, бир көркөм жетекчи бар. Керек болсо мисалы кадр кызматы жок, башка нерселер жок. Мисалы толук кандуу мамлекеттик мекеме катары деле бизде көп чийки жагдайлар көп, ачык айтыш керек да. Бирок анын бардыгын эле айта бербейсиң, анын бардыгын эле алы бербейсиң. Себеби биз үчүн ушул нерсенин өзү жомок болчу, кол жеткиз бийиктик болчу. Көчөдө эле ар кимдин эшигин сагалап, берип койчу, колдоп койчу, дигини кылып койчу, муну кылып койчу деп эле жүрчүбүз. Анан мамлекет ушунча шарт түзүп айлык берип аткандын өзү биз үчүн идеалдуу жагдай болуп турат да, азыр деле. Анан туура Акаевдин убагында Манастын 1000 жылдыгы өттү. Бакиевдин убагында дагы бир айрым иштер болду дейли. Отунбаевдин убагында Манас боюнча Манас мыйзамы кабыл алынды алгачкылардан болуп. Атамбаевдин убагында да Манас боюнча иштер жанданды. Жээнбековдун убагында Манас академиясы түптөлүп, жаңыдан дың жирелип башталды. Анан бүгүнкүдөй Манашчы, Төкмакын, Дастанчылардын башы биригип иш жылган эмес да. Ушунун бир эле далили, мына бир эле айкын мисалы. 2020-жылга чейин соц тармактабы же карапайым турмуштабы кандай резонанстуу окуя болбосун, Манашчы акындар эмне дейт? Ушулардын пикири билдирбей атат кой, туугандар силер сүйлөбөйсүңөрбү, айтпайсыңарбы деп эч ким сурачу эмес. Эч ким сурачу эмес. Керек болсо иши да болчу эмес. Ушулар үй бүлөсүн багып атабы, ачка калдыбы, эмне болду? Иши да жок болчу. Садык байке айтыш фонд менен өзүнүн каржысы менен демө өрүсүн тартып отуруп айтышты көтөрдү. Баткен Шерниязов байке раматылык бейиши болсун, Бакыт Раманов, Самат Ибраев, Нурлан Чолоев баштаган, Болот Берикбаев баштаган агаларыбыз, Аякбай фонд, Улуу Баян фонду, Манас Мурас фонддору, Айгине маданий сүйлөө борборлору, ошо мындай коомдук уюмдар, эл аралык уюмдар, жеке ишкерлер Манас жаатын алып келди да.
Анан ошол жагдайдан улам көп жылдык мээнет анан мамлекеттин 2020-жылдан кийинки өзгөчө шарт түзүүсү чындап эле коомдо манасчы акын дастанчылардын ордун кыйла көтөрүп койду. Ошол активдүүлүк бала бакчадан тарта баардык багытта жүргөн үчүн эл манасчынын орду ушул экен, акындын орду ушул экен. Булардын пикири кандай деп биз менен эсептешкен көттү. Илгери Токтогулдун, Жеңи жоктун Барпын убагында, Сагынбай Саякбайдын убагында эл ошондой манасчы акынга ошондой мамиле кылса, сураса, кеңеш алса, акыл сураса, ошондой болсо, ортодо бизде ошол манасчыларды деле мисалы мындай өнөрпоз катары эле чакырат. Анан байкушал сумкасы да жок, көк пакетке чапан салып кетип айтат, бүткөндөн кийин акысын бермектүүсүн, чай ич, рахмат деп койгонго жарабай, бүттүң сенин милдетиң деп кетирбеген да. Мен эмне үчүн ушул манаш акындарды эмне үчүн өзгөчө урматтайм, же өзүм жетекчи катардагы, мисалы мен манасчымды айта албайм, 18 жылдан бери айтам, бирок алар мамлекет бүгүнкүдөй шарт түзгөнгө чейин жумуш таштап кетип калбай, дыйканчылык кылып башка жумушка өтүп кетип калбай, Дордойго барып контейнерди арендага алып, ижарага алып иштетип, манасын унутуп койбой, тишинин кирин соруп, аялынын зарын укса да, карын көрсө дагы, ошол айдышын, манасын унутпай, кыйын кезеңде таштап кетип калбай, чөгүп кетип калбай, аз да болсо, бир киши болсо да, эки киши болсо дагы элге жеткизип, таанытып берген үчүн, анан ошол көч үзүлбөгөн үчүн анан мамлекет дагы манас театрын ачып берди да. Эгер жандуу алып жүрүүчү жок болсо, анда театр кимге керек анда? Кереги жок анда. Мисалы илимий багытта Илимдер академиясы бар, Манас академиясы бар да. Бирок анык сактоочусу, алып жүрүүчүсү катары театрдын театр болушуна ушул өнөрпоздордун, ушул талант ээлеринин эмгеги. Азыр кандай жагдай? Азыр айырма бар. Азыр асман менен жерде айырма бар. Мурда манасчылардын сынагында эң көп дегенде Мейрим фонду гүлдөп турган учурда, Майрам Акай колдоп аткан учурда бир 50 бала манас айтчу. Анан анда дагы жаттабайчу. Запистерин YouTube'дагы записти, Алтын фонддогу запистерди түрсөңүз, сапма-сап жаттагандар бар. Жаш бала эмес, чоң манасчыларына чейин Советтер Союзунун убагында концертный форматка тыккандагы жаттама кылып салганда. Эркиндик берген эмес өнөрпозго. Анан ошол нерселерди азыр манасчылардын өзү сапатка өтө баштады. Биринчиси, манасчылар сапатка иштей баштады. Окуясын, жеткирүүсүн, башкасын. Үчүнчү кезекте мурда манасчы анда санда иш чыгара барып айтса, азыр мына Төлөбек Муса уулу мисалы жии менен жаңыча форматта манасты айтып атат. Рыспай Исаков Фейсбукта өзүнчө айтып атат. Дөлө Сыдыков болсо элди аралап, ал ийил атып, чыңырып, жанагындай жандуу айткан өзүнчө жеткизип атат. Самат Көчөрбаев президенттердин алдында демеле оркестр, ансамбль менен демеле сыздатып, боздотуп, жүрөгүңдү арбап, дирилдетип айтып атат. Ар биринин орду бар. Ошондой эле айтыш өнөрүндө да ошондой да. Буларды бүгүн биз азыр айлык көбөйүп, мисалы 50 миңден алып атат, мисалы колуна апрелден баштап. 50 миңден эмес, андан көп берсек да астык кылат да. Манасчылардын, акындардын айтышында бир 2-3 миллион, 4-5 миллион эмес, керек болсо миллион долларлап берсек аздык кылат. Мен ушуга бир мисал Мати Хакамаки деген Финляндиядагы маданий илимий изилдөө институтунун директору келди. Айгине маданий изилдөө борбору бар, Элар Кристенсен менен иштеген. Алар чакырып калды, Нурбек келсең деп. Анан сүйлөштүк, ал ошондой көп суроо берди мага. Анан неге ынча суроо берип атасыз дедим да. Неге бизди сурап атасыз? Сиз мен күмөнүм болду, чалгынчысызбы, тыңчысызбы деп ишенбей айтам да. Десем айтат, биз эмнеге силерге издеп келдик дейт. Бизде дейт Калевала деген эпос бар дейт да. Ооба билем дедим. Саякбек Аралаев Финляндияга барганда Калеваланы угуп келген. Ошоктон жогору баа алып келген манас айтып десем. Ошол Калеваланы дейт. Убагында биз дагы айта берет да, антет минтет деп мындан 70 жыл мурда дейт. Укмуш колдоп келип аны таштап койгонбуз дейт. Анан негедир баягы салып алып жүргөндөр таштабай келди. Акыркы 25-20 жылдан бери ошол Калеваланы аткаргандар, айткандар жок дейт. Өзүнүн варианты бар, өзүнүн мындай чеберчилиги менен устаттан шакиртке өткөн система үзүлүп калды дейт. Керек болсо жаттатып да айттыра албай атабыз дейт. Ушул нерсени биз жоготуп, анан элдик оозеке чыгармачылык каякта бар, кайсы элде биз интернеттен изилдеп, сураштырып отуруп, силердин акыркы 2-3 жылдагыңарды көрдүк дагы. Анан ошон силерге издедик манас театрын деп Кристенсен аркылуу Айгинеге келип, Айгинеден биз таптырып, анан бала бакчага эмне кылдыңар, балдарга эмне кылдыңар, кыздарга эмне кылдыңар, гендердик саясатта кантиңер, биология, химия ар бир илимдин тармагында кантиңер деп, анан бир 2 күн жүрдү биз менен.
Анан көргөз деди, кантип иш чара барасың, көргөз көрөйүн деп, анан жанду барды, өзү сурап атты, котормочуларын алып жүрдү. Мына ушул нерседе ал бир эле аягында айтты. Биз дейт, миллиондогон доллар берип дейт, евролорду берип мамлекеттин идеологиясын кылып атсак дагы Финляндияда Калевалан айткан тарыхыбыз санжырабызды 1000 жылдык баскан жолубуз айткан айтуучулар жок. Силер ушуну жоготпогула деп бизге айтканда бир чети сыймыктанып, бирок бир чети биздики деле жыргап кеткен заман эмес да. Бизде да көрүнбөгөн көшөгөн артында көп көйгөйлөр бар. Анан аларды көрүп туруп ушулардын катасын кайталабайлы, ушуларды кеткен кемчилигин кетирбейли деп биз дагы ошонун үстүндө иштеп аткан чагыбыз. Анан дагы бир нерсе, бүгүн байкасаңыз керек, биз коомдо эң хайп болгон эң чоң темалардын бардыгы биздин бакытта жүрүп атат. Байкасаңыз көп учурда саясий өңүттү алганда, саясат Мисалы алганда туура айрым учурда биздин өзүбүздүн деле нерселерибиз, кемчилик каталарыбыз болушу мүмкүн, балким ошо буйрук болуш керек. Рыспай Исаков Асаналдын окуясы, Гинес темасы, Уранын Манас окуясы, ошол эле айтыштардын темасында дагы бул эл ошол нерсеге күйүп бышып, коомдо резонанстуу талкууга алынып атканы бул жакшы нерсе да. Илгерки доордо, мисалы Сагынбай Саякбайлардын доорунда Саякбай Карлаев деген легенда манаш атабыз 500 000 сап деген монча китеп эже. Ушул китепти жатка билген Саякбай Карлаев элге барганда, кой, азыр кайсын айтам, могу саптан кийин мынтип айтайын, окуяны мындай кылып айтайын, обонду мындай кылайын деп ойлонуп, акылга алчап, жүрөгүндө багып, кыңылдап, өзүн күүлөп барып аны айткан. Анан эл ошентип атса да айрым учурда, Саке, мындайың болбойт, баланча жерде мындай кылбайсыңбы деп аксакалдар сындап койчу манашчыны. Ошон үчүн ошол доордун манашчылары эл сындаган үчүн, элдин сынын туура кабыл алган үчүн манашчылар күчтүү болгон. Туура ал жерде көп фактор бар. Ал жерде мисалы бүгүнкүдөй телефон жок, бүгүнкүдөй телевизор жок, интернет жок, жалгыз эрмеги манашчы менен акын болгон, комузчу болгон болду. Андан башка жок да жайлоодочу. Ошолор да себеп болгон, бирок манашчынын күчтүү болушуна элдин сыны баасы жогору болгон. А бүгүн дагы биз ошол сын бааны берген чыныгы элита жоголуп кеткен да. Манасты билбей калган. Окубай калган анткени. Манасты Советтер Союзунун идеологиясы менен миф, жомок, Манастын бабаңардын жомогу баштабай кетсек болобу десе, миф легенда турбайбы деп кабылдап калган. Болбосо жомок деген сөз кыргыздын тарыхы, тарых деген сөз, тарых бизге кийин келди да башка сөздөнчү. Мына ушул сыяктуу нерседе биз азыр айтышта Манас темасында эл күйүп бышып, кайдыгер карабай сындап атканы бизге аябай жагып атат. Себеп, демек элге керек, ошол нерсени биз оңдошубуз керек, түздүнүшүбүз керек, дешибиз керек да. Анан ошол нерселерди эске алганда коомдо азыр биз ойлогон, биз күткөн күйөрмандарды чакыра алдык. Мына мисалы айтыш 1 айда 2 айтыш болот, жок дегенде эле. Айрым учурда 3 айтыш болуп кетип атат. Филармонияда 1100 орундук зал бири калбай толуп атат. Демек акындардын туура Осмонкул болуп кетпесе дагы, жеңи жок болуп кетпесе дагы, бирок бүгүн коом эмнени суусап атса, эмнени каалап атса, ошону берген үчүн айтышка келип атат. Эл кезинде жумуш жок, жерге тамагы жок, кыларга бир иши жок турган учурда Манасын тукканга да кайыл болчу. Айтышын тукканга да кайыл болчу. Ошондой мезгилде жана атын атаган биздин агалар Манасты, айтышты, дастандарды колдоп келди. Эми азыр мамлекет колго алды. Кудай буйрса, элдин сыны баасы менен биздин ушул 3 тармакта идеологиянын 3 багытында дагы чоң өзгөрүү болуш керек. Манасты керек болсо, элдиге жеткирүүнүн ыкмалары катары жийини колдонуш керек, ансамбль, оркестрден баштап, эмне ыкма болсо бардыгын колдонуп коюш керек, туура. Бирок салттуулукту жоготпой, тил тийгизбей. Сиз жана айттыңыз го, көшөк артында дагы көйгөйлөрүбүз көп депчи. Мисалы, эмне көйгөйлөрүңөр бар? Көйгөй эки тараптуу караш керек. Биринчиси, бизде жашоодо мындай да, жаран катар алсакчы, мамлекет кылбайт, тигитпейт, жол салбайт, тротуар кылбайт деп эле наалый беребиз. Бирок милдетибизди билбейбиз да. Укугубузду билебиз, бирок милдетибизди билбейбиз да. Мен жаран катар ошондой нерсени биз өнөрпоздордун мисалын алалы да. Мисалы, мен 3 өнөрпоздун мисалын алып берейин. Манашчыларга шарт түзбөйт, анан биздин айлык акас Якутияда 2000 доллар берет. Эпос айткандаргачы, манашчы сыяктууларына 2000 доллардан берет. Кытайда
Айылдык деңгээлдегилер 3000 юан, ал 35 000 сом алат деген сөз. Биз бүгүн араң 35 000 алабыз көбөйгөндө арткылары. А булар 89 жылдан бери айлык берет. Жана Жаңы Нур деген аксакал бар. Си Цзиньпин өзү расмий кабыл алып манашчыларды келип манас угуп. Ошол аксакалга мамлекеттик деңгээлдеги статус менен 40 000 юан алат. Анысы бир 450 000 сомдой айлык алат да, айына стипендия. Эгер ошолорду Өзбекстанда Бакшыны, Макомду мисалында, Калмыкиядагы Жаңгарды мисалында, Якутияда Олоңкошулардын мисалында биз манашчы өзүнүн укугун билип эле мамиле башкалар минтет, биз минтпейт дей берсе болбойт да. Көйгөй эмне? Манашчыларыбыздын билиминде. Мисалы бир эле нерсе, мен бүгүн мындай биздин ичибиздеги нерсени да айткым келет да. Манашчы түш көрөт, аян алат, оозун ачса манас куйла берет деген бул күлкү келтирерлик нерсе. Ачык айтыш керек да. Көзүн жумуп алды, токтобой койсо эл кол чабып, укмуш экенин токтобой айтат деп койсо, анан ошол нерсе мода болуп кетип, жаш балдардын арасында токтобой койгондор аябай мода болуп кеткен бир кездерде. Азыр биз тыйдык муну, болбойт деп атыпчы. Себеп неде? Сагынбай, Саякбай аталарыбыз деле, Келдибек, Тыныбектер деле энесинен уккан, курсакта кезинен уккан манасты айтыштарда. Анан кийин төрөлгөндө үйүнө көп өнөрпоздор келген. Анан кийин угуп айрым үзүндүсүн жаттап коймоголак болуп жүрүп, анан кызыкканда айта баштаганда, түш белги бул аян жолдомо, тойго чакыруу. Мисалы подкастка чакырдыңыз да сиз. Мен азыр жетекчи кемди деле, манаш кемди карабай туруп деле спортивка футболкача мен келип алсам деле болот да, мисалы өзүм эрким да. Же башкача калың кийинип алсам деле болот, үшүп атам, ооруп атам деп делечи. Ошо сыяктуу сиздин чакырууңуз кандай болсо, аян түш ошол манас дүйнөсүнө чакыруу. Келсең болот деген, эшик ачык деген сөз. Ал жака химияны, физиканы, астрономия, астрологиядан баштап, илимдин баардыгын окуп, адамдык сапатыңды бышырып, жөнөкөй болуп, сөз байлыгыңды өркүндөтүп барсаң, манасың ошончо бай болот да. Жөн эле мен аян алдым, мен токтобошум керек деп эле эл билбесе эле сен өзүңдөй болуп эле, эл билбейт деп эле анан калпайтып эле токтобой, эл көп болсо 10 мүнөт угат, катуу барса 10 мүнөт угат азыр. Анан 10 мүнөт укса сен 15 мүнөт окуя жаттап алып бер, эки окуяны. Анан 15 мүнөт токтобой көзүң жумуп элдирип көтөрсө, минтип койсоң эле сен укмуш болуп калбайсың да. Бул деген сөз жанагы аксакалдардын жанагындай манасты билген элитанын жоктугу да. Туура, бул жаш кезде кемчилик эмес, жаш балдарда боло берет. Бирок улуу муунда да мындай нерсе болбош керек да. Мына ушул сыяктуу нерседе манасчы манас айтып атканда манасынын сөз байлыгы, ою, окуясы, маектер, диалогторунун бардыгы манасчынын билиминен көз каранды. Бизде көйгөй, мисалы Казакстанда акындар боюнча атайын факультеттер бар. Атайын бир кафедралар бар. Кафедраларда факультеттерди окутуп, вокалдан баштап, тарыхын, философиясын, психологиясына чейин окутуп, айтышып атканда мондай психологиялык ыкма колдонуш керек, мондай философия ой айтыш керек деп 4 жыл, 5 жыл окутат аны. Бизде Кудайдан берген талант туура, касиет бул манашчылык айтыш. Но бирок ошол учурда вокалдан баштап мисалы окутуш керек да. Бизде жана искусство институтунда бир факультет ачылып, киши келбей койду деп жүрүшпөдү беле? Дастанчылык боюнча келип окуп атат, ошо бүткөндөр бизде иштеп атат. Бирок айтыш өнөрү боюнча, анан манашчылык боюнча жок. Мисалы консерваторияда Мурат Бегалиев иштеп аткан учурда манашчы деген бөлүм ачкан, Нурбек Калыбек уулу бүткөн, анан Дөлөт Сыдыков бүткөн, анан Асем манашчы эжекебиз бүтпөй калды, аяктабай калды. Ушул сыяктуу мисалдар бар да. Туура, бул Кудайдан келген нерсе, бирок ошол учурда жалпы башка профилдүү жанагы башка базовый илимдерди дагы биз мектепте барасың, келесиң, балким жакшы окуй калышы мүмкүн да. Жок дегенде сахналык кыймыл аракетти, вокалды деген сындуу нерселерди кошумча үйрөтүп койсок деген. Биз ушул көйгөйдү азыр айтып эле эмес, ушуну чечүүнүн үстүндө азыр ошол эле Бибисара Бейшеналиевдин маданият искусство университети, улуттук университети менен иш алып барып, кандай кылалы деп азыр ойлонуп иш алып барып атабыз. Ошого ачып алса кафедра мисалы, келген бала болобу? Анан ал жумуш таба алабы кайра? Ал кайра иштей алабы? Эмне болот жыйынтык деген сыяктуу да. Мына ушундай нерседе биз билимин өрчүтүшүбүз керек, өркүндөтүшүбүз керек. Манашчысынын да, акынын дагы, дастанчынын дагы. Себеп деген делесиз, мисалы казак акындарын байкасаңыз, бизде деле мисалы вокалга барган акындарды мисалы Акматбек Султан уулу байкебиз ырдаганда кандай. Мисалы чеберчиликтери билинет да. Айрым учурда бизде комузду күйлөй элбей алган жагдай болот. Тон өзүңдөн тана элесиң, башка комузду башка коет да. Ушундай да биз азыр окутууларды, илимдерди дагы параллель түрдө шартыбызга жараша алып баруунун үстүндө иш алып барып атабыз, Кудайыбыз көйгөйлөрүбүздү да. Бирок ошол учурда
биздин ошол Манашчы Төкмакын дастанчыларга даңк деп айтам да. Себеп дегенде туура айлык берилип атат, бирок дагы да болсо ошол айлык менен деле жыргап кеткен жери жок да. Мисалы 20 миң 30 миң менен чындап келсе бир толук үй бүлөдө бир продуктуң эле да, тамак ашың эле да, кийим кечең бар, окуттун акысы бар, той топуруң бар, башка бар дегендей. Анан дагы да болсо эрдик кылып мамлекет берген үмүттүн шооласын өчүрбөй дагы мындай бир аракеттерин көрүп атат. Дагы да болсо ошол театр эми мамлекет берген театрга берген акчанын гана көзүн карабай, ар кайсы мекемелерди тартып кел акча бериңиздер, антиңиздер, минтиңиздер депчи. Мисалы кеч жакындагы резонанстуу окуя Рыспай Исаковдор окуясында жана акчаны айнан болду атпайбы, ыз үчүн баардыгы. Ошол акчада деле мисалы биздин театрдан кызыгы 1 сом кеткен жок да конкурска. Анан ар кимден туш тараптан акча алып келип, Манаска күйгөн мекемелер, демөөрчүлөр берели деп ошол конкурста берип атат да. Коомдо туура бүгүн жакшы той эт жебеген үй бүлөлөр бар, турмуш шарткорлор бар да. Анан алардын жанында бул Манашчы мынча миллион алыптыр десе, коомду кат тиет да. Мен деле мисалы мындай караганда, сырттан караганда кат тийиш мүмкүн да. Бирок ошол Манашчы ошончо акча алыш үчүн биринчи кезекте 40 жыл, 50 жылдан бери ачка ток келди да. Кыйналса дагы бир кийимди 30 жыл кийген кез болду да. Бир чапанды, бир костюмду деле мисалы 20 жыл кийген Манашчыларыбыз бар да же. Бүгүн деле бар да, мисалчы. Анан ошол эмгеги үчүн бүгүн үзүрүн көрө турган кезде алсын да. Бул биринчи. Экинчиден, аны биз мамлекеттен, театрдан демеле сулпеттип эле кыларга ишибиз жок, идеябыз калбай калгандан демеле 4-5 миллионду берген жокпуз да. Аны ар кимден тартып келе кой, сен бер, мен бер деп атып, алдап, соолоп, мактап, жактап атып алып келип бергендей келбейбиз да. Мына ушундай нерсени эске алганда мен дайыма айтам, бир нерсени биринчи айткан киши гана чындык боло бербешек. Коомдо биринчи чыккан жалганбы, туурасыбы кайсы болбосун, биринчи айтканы гана чындык боло бербешек да. Сөздөн алыстабай, ошол окуяны мен ачык айтсаңыз да. Эгер жашыра турган эчтеке жок, сизди кызматтан четтеткенге чейин барышты. Мени сабап салды деп Facebook аркылуу бири-бирине айтышып жатышты. Бул баягы Манасчылардын мушташын биз аябай оор кабыл алдык. Туура. Анан ошол окуянын чын төгүнүн ачык айтып жарылмачы дейсизби? Жараны айыктырдыңыздарбы? Эмне болуп бүттү ошо? Эми ушул жакшы суроо болду. Эгер кечеги Сагынбай, Саякбай, Шабай, Кабат аксакалдардын доорунда карасак, мындай нерседен да укмуштар болгон да, чындап келгенде. Согушту көргөн биздин Манаш аталарыбыз, Саякбай ата Ак Падашаны кулатууда 4-5 жылдап согушту көрүп жаралып келген киши, жаракат болуп келген кишилер да, мисалы. Бүгүн жигит жалганда ортодогу бир кызыктай нерсе болду, бирок туура эмес. Бирок ошол учурда Манашчы кылганда туура эмес жагдай болду, мындай моюндаганда. Экинчи чети бар. Ал жерде ортодогу сөздөр бар. Манас боюнча мен өкөнү тең күнөөлөбөйм. Өкө тең кандай жагдай болбосун, а кишилер дагы жетекчи катары мен дагы өзүмдүн сабагымды, жазабызды алдык. Коом алдында, эл алдында. Анан экинчи нерсе бар. Манашчы дегенде эл ыйык, Ооба да, кеп ошондо. Касиет алып жүргөн кыргыздын оомат дөөлөтүн кылган эң үлгүлүү, өрнөктүү инсан катары көрөт да. Ошон үчүн эл айтканга акысы бар да. Бирок ошол эл учурда бир жаңылыштык менен, бир жаза басуу менен, бир ошол нерсе жагдайдын экинчи тарабы ачылбай турган жагдайда буга чейинки 30 жылдык, 20 жылдык өмүрүн арнап келген эмгегин баарын жокко чыгарып, киши эмес, бул минтпеш керек, антпеш керек деп бүтүндөй нерсенин баардыгын чыгарып коюу дагы бул чекилик болот да. Мындай карагандачы, туура жашоодо жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Жашоодо жаңылбасаң, сен оңолбойсуң. Жашоодо сынбасаң, жаза баспасаң, туура эмес кылбасаң, туура эмес сүйлөп, анан ошо бирөөдөн токмок жегенден кийин, бирөөдөн сын уккандан кийин, турмушта ордуңду билгенден кийин, анан мен туура эмес кылган турбаймынбы? Мен мынтпешим керекпи, турбайбы деп, адам идеалдуу адам ошондо чыгат да. Ушундай жагдайды алганда бул жашоодогу болуп келген көрүнүштөрдүн бири. Эгер биз театр багытында алсак, ачык айталы, башка театрлардын тарыхын эгер билген киши болсо, 2 күндүн бири деле мындан жаман окуялар болгон мисалы. Жок, сиз айланчыктабай так жооп берсеңиз. Мушташ эмнеден чыкты? Анан эмне чын эле сабалдыбы? Анан сабалганда бирөө жазаланыш керек да. Арыз жазылдыбы? Сизди жөндөн жөн эле дагы бир жолу кайталайм, кызматтан четтетпейт да. Сиз баягы тарбия, идеология жагына салбай, фактын айтып берсеңиз. Жакшы, сиз да жарга такадыңыз дегендей. Бул жердеги маселе
Манас темасында болду да, акча маселесинде таасири бар. Себеп дегенде кызы туруш сыйлыкта 200 000 сом бул майда акча дегенден, ана Манас боюнча анда эч ким манасчы эмес дегенде Рыспай Исаков менен Асан Алгайлын ортосундагы жагдай ырбап кетти. Ана мен да телефон чалып калып алаксып туруп сүйлөшчүк деле агай келип элет. Бул капталдан бул капталга чапканда түшүнбөй калдык да, жооп кетти. 2 жол чапты. Аны мурду канаганда Рыспай Исаков менен чапканда мурду канап кеткенде эле бөлдүк, Нурбек байке бөлдү. Бухгалтерибиз келип калды, а киши эшикти ачып жооп кетти, түшүнбөй эле алып кеттик да. Анан бул жерде азыр мен баа бере турган экөөнө тең анте турган жагдайда эмесмин да. Аны эл баа берип койду. Мисалы да. Ошол эле учурда мен жеке өзүмө тиешелүү нерсени айтайын. Мисалы Нурбек да кошулуп сабады деди да. Анан атыңызды аталбады. Анан аялым, келинчегим тамашалады, үйгө барсам, "Чей, сен кызыксың го, бирөөнү кармап берип, анан бирөөнү сабатасыңбы" деп мындай кыргыздын баатыр кызы катары тамашалап тийишти да мага. Анан мен күлкү катары көрүп койдум. Себеби чындык, мен өзүмдүн чындыгым бар да, билем да. Эгер мен чындап эле кармап берип, бирөөнү сабатып, бирөө кылсам, мисалы, мындай логика алганда, анда мен уялып, актанып, ыңгайсыз болуп, ар ким көрүнгүсө, ар ким келип мындай болду, кандай болду дешим мүмкүн да. Бар адам катары болосуң да. Бирок мен бүгүн мына Асан Алгайлдын көзүнчө деле айта алам. А киши менен дагы элдешип такташты бардыгы, мисалы. Мына бир колума Куранды коюп, бир колума Манасты коюп туруп, ошо кишиге мен сабаганым чындык болсо, мен ошо оңбой калайын деп айтканга чейин жете алам да. Себеби мен өзүм чындыгымда колум тийген жок. Туура. Демек манасчылар деле калп айта береби? Эми аны Асан Алгайлы өзүнүн чындыгын айтыш керек. Мен ал кишини да күнөөлөбөйм, калп айтты деп айта албайм. Себеби ал кишинин ошол учурдагы ачуусу, ошол учурдагы жанагындай намысына доо кеткен мисалдар дагы түшүнүш керек да. Ал качан өзүнүн акыл токтотуп, 3 күндөн кийин түшүнүп, кел, сенден да кетти, бияктан да кетти. Демек бул пендечилик, бул манашчылык эмес, бул пендечилик болду, кечириштик болуп, бул жабылды бул маселе. Кечиришти кыргыз наркы менен. Демек ошол акыл токтотуп, сабыр сактаган учурдан кийин дагы бул тарап же мен бирөөбүз туура эмес кылсак, айтсак, анда бул чекилик болот. Кой, убакыт өттү дейсиң да. Ошол учурда ачууда мен Асан Алгайлдын айткандарын туура эле көрөм. Себеп дегенде ачуу менен баардык нерсени айтсаң жарашат. Ошол окуядан кийин сынакты азырынча өткөрбөй туруп чечим кабыл алынды деп чыкты белем. Ооба, комиссия келип, тактап, эмне болду, конкурс кандай болду деп отуруп, иргеп, анан комиссиянын жыйынтыгы менен ошол чоң манашчылардын арасындагы сынак өтпөш керек деген сунуш түштү. Биз ошону моюндап кабыл алдык дагы жакынкы 2 жылга чейин чоң манашчыларда сынак кылбайлы деп чечтик. Бул нерсеге эмне үчүн сынак кылдык эми? Эмнеге андай ызы чуу болуп кетет? Эми ызы чуу болуп кетет, кокус болуп кетет деп кылбайсың да. Азыр бас баратып деле өлүп калышы мүмкүн да, чалынып кетип өлүп калышы мүмкүн. Бас баратып жолдон бирөө сүзүп кетиши мүмкүн да. Эгер корко берсең, анда чыкпашың керек, эч жака баспашың керек, эч нерсе кылбашың керек да. Анда кылбасаң анда ич жылбайт. Анда ачка өлөсүң деген сөз да. Ошондой жагдайда мен жана Финляндиянын мисалын айтып атпаймынбы? Манашчылардын ичинде өздүк варианты, версиясы, өздүк кошумчасы, Манаска болгон бир салымы бар манашчы барбы? Болсо айттыралы, ошону берсин, изилдейли, тактайлы деген өңүттө кылганбыз да. Жакшы тилек, жакшы ой менен. Биз максатыбызга жеттик. Эртең Ошол кагазга түшкөн кат өлбөйт дейт. Бүгүнкү окуялардан жаман өткөн. Ошол эле биздин манашчыларыбыздын ичинде эмес, башкасы эмес. Мындан да кат окуя өткөн. Болгону ал учурда Facebook, Instagram жок болчу, жакшысыча тынч болчу да. Бүгүн ошонун бир мындай окуясы болду. Туура коомдо жагдай жаралды. Бирок эң негизгиси манашчылар кыргыз наркын сактап, ынтымак беримдикте болот деп. Ошол окуяда мындай пикирлер айтылбады, эгер Манас ата тирүү болгондо буларды чапмак депчи. Анан дагы бир катуу пикир айтылды. Бул манасчылар камкорду, ушундай көңүлдү көтөрө албай көп кетишти депчи. Туура. Ушул сөзүңүзгө мен толук кошулам. Көпкөндүкпү? Толук эми эле укмуш көптү, диги деп мен бирөөнүн атын айта албайм. Бирок баягы салыштырмалуу келгенде бирөө ийгиликке жетсе кубанасың да. Могу карачы, биздин бала же булундай сыймыктанып бизде да болсун деп сүйүнөсүң да. Эгер анда болсо эртең сенде болот. Элде болсун дейт кыргызча, элде болсо менде болот дейт да. Ошондой жагдайда кызганыч,
анан жетишкендик болгондо жакшы мисалы ошол эле мисалда 8 манасчыга спонсор менен мамлекеттен эмес, ипотекада эмес, акчасын бөлүп төлөйсүң деген жокпуз. 8 манасчыга 2 бөлмөлүү $100,000 ар бир квартиранын баасы $100,000 болгон сонун райондон 8 манасчыга $800,000 үй берилди. Спонсорлор менен театрдан бир сом кетирбей конкурска, сынакка 5 миллиондой акча каражат кетти мисалы. Коомдо сонун жагдай түзүлдү. Айтпайт, көргүсү келбейт, унчуккусу келбейт. Элди айтпай эле коеюн. Манашчыларыбыздын ичинде. Өнөрпоздордун ичинде. Жанагы окуяда бул сыноо болду да. Бул сыноо мага да сыноо болду, Исаковго да сыноо болду, Калиловна сыноо болду, башкасына сыноо болду. Жана кыргыз айтат, күлгөнгө күлүү жетесиң дейт да. Бирөө таба эмес тобо дейт да. Бирөөнүн башына келген нерсе эртең сага экеси келип калышы мүмкүн да. Ал манашчы болбосоң деле, башка киши болсоң деле да. Ошондой жагдайда ошол мисал жалпыбызга сабак болду дагы. Кийин кой, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деген ынтымакка эсине келтирген нерсе болду. Бирок сиз айткандай мамлекеттик камкорлукта кадыресе жанагындай жагдайлар болду. Себеби араң турган жагдайлар бар экен. Жеке кызыкчылык үчүн жерден алып көргөн жерге чапкан мисалдар көп эле болду да. Анан андай учурда көрүш керек экен, сынды да куш керек экен, кабылдаш керек экен. Керек болсо кызматтан кеткенге да даяр болдум да. Мисалы жумуштан четтетти. Болбосо жумуштан жагдайда мисалы жумушуңду тарта албай калып, иш жылбай калып, башка бир нерсе болсо бир жөндө. Анан бир учурда 8 кишиге квартира спонсор менен иш чараңды берип атсаң, китептер ачылып атса, демөөрчүлөр берип атса, иш айтышыңда манасың, дастаның, ансамбльдерге чейин жакшы кетип атса, театр катары, затың театр болбосо да спектакльдер 5-6 спектакль коюлуп атса, канча 2 жылдын ичинде эле. Анан бир чети ардаанасың, ызаланасың бир чети. Бирок экинчи чети бар. Биздин жетекчилик дагы туура түшүнүү менен кабылдап, туура жетекчи катары аябай сабак болду да. Балким ошону көрбөгөндө кийин мындан катуу болмок да. Азыр жетекчи катары мен 28демин мисалы. 28 жашымда мен директор эмес, бир мекеменин театрдын директору эмес, бүтүндөй бир чоң, андан дагы бир 5 жыл чоң кызматта жүргөн кишидей бышырып койду да. Ушундай сын пикирлер, ушундай чыйралуулар, ушундай тепкилөөлөр ар бир кадамыңды ким келтат дегенде эмнеге келтат, эмне деп жооп берем дегенге чейин бышырат экен да. Демек, мамлекетте ошондой жагдайлар келечектүү инсандарды чыйралтып бышырып атат деп кабылдадым мен. Жанага кызыгып кеттим да, жана $800,000 үй алып берип атат, анан 5 миллион сомдук демөөрчү болуп атат депчи. Кандай адамдар демөөрчү болот? Мындай да, манашчылар ашып кетсе 15 эле манаш бар Кыргызстанда. Манашчы деп атагандачы, эмгектерин эске алганда. Болбосо канчабыз манашчы экенибизди Кудай билет да. Мында чын-чынына келгендечи. 15 манашчы Кыргызстан боюнча. Анда айрымдары жаштар да, мага окшогон жаш балдар. Экинчиси, мугалимдерге үй берген, башка берген мисалдар мен билем көп эле. Бар арасында врачтарга деле, докторлорго деле, ошол эле мисалы эстрада камкор эмне башкача да. Мен ошого келдим да. Эстрада ырчыларында ырдап койчу десе, мисалы, башкасы ырдабай койсо, керсе бирөө ырдап коюп, жөнөкөй адамгерчилиги менен анан жана Шаршенбек Абдыкеримов деген ишкер байке ошо кездеги $30-35 миң, мындан 15 жыл мурда деген азыр үйдүн баасы. Машинасын адамгерчилиги үчүн ырда деген ырдап койгон үчүн деп машина берген. Мен билгенден ошол акчаны күрөп тойлордон $1000 кем эмес чыккан, күнүгө чыккан эстрада ырчыларына дагы үй бергендер көп болгон. Мен көп эле мисалдар билем да. Мисалы журналисттерден деле мисалы керек болсо үй бермек турсун айрым президенттердин мисалдарын да билебиз да. Жогорку кеңешке алып барып депутат койгондор бар да, мисалы да. Алар көп да, журналист көп, врач көп, мугалим көп. Алар көптүн ичинде 10 миң деген мугалим бар, 1000 деген врач бар. Эми 10 миң дебесем дагы жок дегенде бир 2 миңдей журналист, блогер бар да, жок дегенде эле мисалы да. Ошолордун арасында 10 эмес 50 үй берген мисалдарды билем да, мисалы. Бирок алар айтылбайт да көптүн катарында. Бизде 15 тең үй алыптыр, 8 тең үй алыптыр деген нерсе. Бул биринчиси. Экинчи чети бул манас темасы. Аларга деген орустун балалайкасын черткендер, башка нерсе кылгандар, опера балетте 70 жыл, 60 жылдан бери иштегендер айлык алып келет да, отпускага чыгып, медициналык камсыздандыруусун төлөп, асын алып,
А бирок манасчы акындар, дастанчылар деген айлык алганда 4 жыл болду да мына карагандачы. Анан алар 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл өмүрүн арнап, ачка ток болуп, уруш согушту көрүп, тишинин кирин соруп жүрүп, кыйналып келсе, ошол 50 жыл, 30 жылда топтогонун бир султ алып койсо эмне болуптур? Эмне кызганыч кылабыз деген. Жок, кызганыч эмес. Мындай ошондой ой да, алыптыр. Экинчи дагы үчүнчү жети бар. Мисалы, манашчылар боюнча аябай көрүнүп атпайбы, үй берип атат, мынча миллиондоп берип атат деген. Манашчылардын тарыхында биринчи ошондой болду. Бул делечи, буга чейин болгон эмес. Илгери үй беребиз деп сертификат берген. Ооба. Бирок берилген эмес да. Маселе ушунда да. Реклама кеткен. Мынча манашчыга 7 үй, 8 үй, мындай деген бирок берилген эмес. Мен билгенден Бактар Аманов эле бир 7 манашчыга үй машина берген. Бүгүнкү үй алган манашчылар алдынын 30тан сертификаты бар, артынын 3төн сертификаты бар. 3төн жолу үй алганда сертификат түрүндө, бирок по факту алган жок далар. Ошол үчүн элдин эсинде, журналисттердин эсинде, бул баягыда да алып атпады эле 2010 жылдар бердим дебеди беле. 2015-те дагы бир үй бердим дебеди беле. Дагы ала берүү булар деген, бул мыйзам ченемдүүлүк көрүнүш, анткени ал учурда алган эмес, сертификат эле калып кеткен да. Мунусунда чында бир аялдуу үй берилди, кирди барды. Жок, ошо кандай адамдар берет? Кандай адамдар? Эми бул өтө олуттуу нерсе да. Манашчыга жана жөн эле барсаң бере бербейт. Буга да деңгээли жеткен, бала курагында манасты түшүнгөн, аябай ыйыктык касиетти түшүнүп билген, үй бүлөдө ошон тарбияда өскөн ана киши, бизнесмен, ишкер коем мен берейин деп бербесечи, Нургал Асаналиевге окшоп берген кишилер жок го, ачык айтайын да. Асаналиев байке үй эмес турсун. Жана Уран манас деген долбоор болду го, массалык айтырдык го. Ошол долбоорду уюштуруп, мен көп байларга бардым да, көп ишкерлерге бардым. Аттарын айтпай эле коеюн. Белгилүү. Аябай миллиардер дегендерден чейин бардым да. Миллионер дегенде анан 200, 600 алып айдап жүргөн кишилер бар. Байке жок дегенде бир 5000 сом берчи, бир май куюп алайын, толтуруп бак куюп алайын деп барсам, ушунча акчам жок болуп атат, кыйналып кеттим деди да. Акчам жок болуп атат, бере албайм деп эле койду да. Мен 20, 30, 40 киши деп барган күндөрүм болду. Анан ошондой учурда бере бербейт, көбү манаска бербейт тескеринче. Ошондой манашчылар жыргап эле кунап кеткен кез эмес да. Бүгүн деле көрсөңүз, мисалы, мен өзүмөн баштап эле, мен өзүмөн баштап аксакалдар бир шаарда бир 6 жашайт да. Жетөөнүн булар үй алып атат, миллионду алып атат деп үйүнө барып көрсөңүз, бооруңуз оют да, бооруңуз оют. Ким болбосун, окуй деп жардам бергиси келип кетет да. Бирок анын бардыгын алып, напчубай, ачка болуп, негатив жазып, ар кимден эмне жаман пикир болсо кошула калбай, кой манашчы үлгү болуш керек, токпейил болуш керек. Бул деген коомдун күзгүсү деп, өзүнүн ошол манастын доорундагыдай, манастын чоросундай эле баардык шарты камсыздалган кишидей болуп, чыкып алып, жаман костюмун, жаман чапанын кийип алып жүрсө, мын жашоосун идеалдуу ойлойсуз, жагандай эмес. Акчасы жок болгону менен жан дүйнөсү бай адамдар да. Топтуура. Мына ушунда, мисалы, элементар нерсе. 7 атасын билбеген жетес кул дейт кыргыз. 7 атасынын кайсы жылы төрөлүп, кайсы жылы каза болгонун ким билет десекчи, билбейт, мен билгенден дээрлик билбейт да. Чоң атаң 7 атаңдын төрөлгөнүн, өлгөн жылын билбейсиң да, мисалы. Анан ошол 7 атаң билбей туруп манас жок дейбиз да. Манасчы деген ал 70 миң эмес, 7 миллион атаңдын тарыхын, 100 миң деген жылдык элдин аң сезимин, бүтүндөй элдин баскан байыркы, каганат түптөгөн, көз карандысыз мамлекет курган улуу элдин тарыхын айтып келген инсандар да. Анан убакыт дарылайт да. Бүгүн коомдо, мисалы, ошо манашчылардын ичинде эл укмуш деп аткан манаш эртең укмуш болбой калышы мүмкүн. Бак айтпаса, мезгилдин баасында, мезгилдин таразасында эртең андай деле болбой калышы мүмкүн да. Бүгүн бааланбаган, кадырланбаган, бирок эмгек кылып, жазып, бир нерсе калтырып, тартып, шакирт тарбиялап, ушинтип жүрүп, унчукпай жүргөн киши эртең шакирттердин чыгып, ошол эмгектери тарыхта баалуу материалга, мураска айланып кетип, ошолор тарыхта укмуш мондай коюшу мүмкүн да. Чын келгенде. Ошондуктан бүгүн гүлдөп кеттик же укмуштун артып кеттик дегенден деле алыспын да. Манашчыбыз барбыз дегенден деле алыспыз да. Театрдагы ишмердүүлүгүңүзгө токтолгум келип жатат. Бир гана манасчылар эмес, ал жакта төкмө акын
айтыш өнөрү, айтыш, дастан, дастан, анан спектакль коюшубуз керек, жалпы театр багытында бар, андан сырткары музыкалык аспаптар. Ушул 5 багыт иш алып барабыз да. музыкалык аспаптар балким түшүнүктүү болушу мүмкүн, бирок төкмө акындар, анан манасчылар эмне жумуш кылып кан үчүн маяна алат ошондо? Жакшы. Бизде бүгүн мамлекетте президент келеби, кандай конок делегация келбесин, керек болсо садиктеги иш-чарада эмне болбосун, баардыгы манас айтуу менен башталып, акындардын бир элди куттуктагандары менен башталып калган тенденция башталды да. Ушуну эске алганда, биз өзүбүздүн жылдык планга ылайык акча каражатыбызга, шартыбызга карата ар бир жетобузга барып жылына бирден жолу концерт беребиз. Концерт коебуз, элге руханий азык тартуулайбыз, сөз акысын беребиз, өзүбүздүн вазифабызда. Бекер. Туура айтыш кээ бир учурда акчага да болот. Баарын эле бекер кыла берсең, бекердин туза татып келбей коет, тескерисинче акчага десең эле келет да. Баалы барктуу болот. Бул экинчи жагдай. Анан бизде китепканада ал жакта бул жакта азыр уңгу жол боюнча кандай гана иш-чара болбосун, сөзсүз бир жума, 10 күн мурда саат мынчанчы күндө саат бул жерде бизде иш-чара болот. Ушул жерге манас айтып берсин. Бир манасчы, 2 акын, 1 дастан черекте бизге кайрылат. Ошону эске алганда, бир жылда 365 күн болсо, биз Кыргыз улуттук манас театрынын жылдын аягында, бир жыл ичинде, акыркы 24-25 жылдын ичинде 3000 иш-чарага катышты. Биздин акын манасчы дастанчыларыбыз, музыканттарыбыз. 3000 иш-чара. Элестетсеңиз, ошону күнгө бөлгөндө күнүгө 10 иш-чара деген сөз да. Демек, элге акыны айтыш өнөрүн сактап жайылтып атат, шакирт тарбиялап атат, шакирттер чыгып келатат. Элге руханий азык берип, элдин көксөзүн кандырып, кыргыз деген улуттун өзөгүн ушу тил, манас, айтыш, комуз ушу түзөт болду. Андан башка Lexus 600 айдайлы, баарыбыз особнякта жашайлы, укмуш байып кетели. Бирок тилиң менен тарыхың, манасың болбосо улут эмеспиз биз анда. Анда бирөөнү ичкен эле кул болобуз болду. Ушул 4 нерседе биздин өнөрпоздор, биздин чыгармачыл жамаат ашыгы менен алган айлыгын актап атат. Ушул эмгеги. Анан аларда театрда канча киши келет? Бизде мисалы тынымы жок. Манас театрын көрөм, манас угам, лекция угам, айтышты угам, антем минтем дегендер келет. Мына интернюс менен өзүнчө билим айыш долбоорлору менен ондогон шакирт тарбиялап акындарыбыз өстүрүп атат. Сонун кетип атат. Кудай уткулсын. Чоң акындар эмес, жаңы жүз болуп чыккан жаш жүздөрдүн айтышында жаш такшал элек балдарын эл батпай калып атат да. Бул деген сөз жанагындай эртең руханий кризиске кептелбеш үчүн ошонун алдын алып арзыбаган айлыкка кармап атат да, чынжырчан үзбөй кармап атат. Ошол эле манас, манастай нерсе жок дүйнөдө, чындап эле. Аны сактап келди. Дастанчылык, мисалы, мындан дастанчылардын дагы ушу театр ачылып калган дастанчыларга кичине көңүл бурула баштады. Жылына бир дастанчылардын сынагын кылып атабыз. Анан китептерин чыгарып берип атабыз. Мисалы, дастандар боюнча Курманбек Карачорон чыгарып, акысын төлөп берип, стимул кылып, мисалы Жолболду Алибаевдарды чакырып, мисалы да, болбосо дастанчылык деген кесип жок болчу. Илгери болсо керек. Анан жоголуп кеткен. Жоголуп кеткен да. Мына Манас театры 2021 ачылгандан президент колдогон шарттан тарта дастанчылар айлык алып атат. Ошол эле Кожо Жашты, ошол эле Каракул Ботомду, ошо Сарын Жибөкөйдү, Олжобой менен Кишимжандан тарта айтканда саналуу эле болгонда, анда санда эле, анда да үзүндү, баардыгы билген бир саналуу үзүндү бар да. Бүгүн элестетиңиз, бир дастанды баштан аяк толук билген, мо 5 кол, бир колдо 5 манжа болсо, мо 5 толбой калат. Бир экеле киши бар бизде. Бир Кыргызда обону бар, тексти бар, бир толук кандуу бир 10-15 дастан болсо, Кенжепос болсо. Ошону баштан аяк билген ким бар десе керек болсо, мо болбой калышы мүмкүн да. Бир киши дагы. Ошондой жагдайда биз Манас театрынын жалпы жамааты, жетекчилиги дастанчыларды азыр талап койдук. Айлык алтасыңарбы, иш-чарага бартасыңар, жакшы сонун. Келгиле. Быйылкы жылы сен мисалы Эсенбайге могу дастанды баштан аяк жаттайсың, аткарасың, өздүк кожуна киргизесиң деп, ар жыл сайын бирден дастанды элге сиңирип атабыз да. Бул деген чоң идеология билинбеген менен аны байкуш 20 миң сом берип туруп көчөдө бирөөнө музыкантты делечи, сен 20 миң берем айына. Сен монча дастан жатта дечи, ой дейт, бар мен оюнчуң ар ойно дейт да. Ошол башта токпейил болгон үчүн азыр айлык көбөйүп атат, шарт түзүлүп атат. Улам биз аларга шарт түзүү менен неме өрүш тартып келип
чапанын алып берели, кийимин алып берели, чыгармачылык кечесин берели, китебин чыгарып берели деп отуруп, азыр дастанчылардын дагы башы көтөрүлдү. Дастанчы коомдук фонду бар, Самат Көчөрбаев баштырган. Устат Шакирт проекти долбоорунда дагы аябай дастанчылардын башы көтөрүлгөн. Азыр театр сынагын кылып берип атат. Анан биз эмени кылдык? Дастанчылардын арасында тексти бар, бирок обону жок дастандар бар. Эми ошол обону жок дастанга обон жараталы деп өзүнчө сынактар кылып атабыз, баштадык. Анан дастандарды булар билгенин гана айтып коет, а бирок билет кармап айтып көргөн эмес эч ким. Биз дастанчыларды бир нече жылда тарбиялап, өстүрүп, чыйралтып отуруп, былтыркы жылы дастанчылардын ортосунда бир 15 дастанды койдук. Билет кармап, анан бир дастандын каалаган жерине эмес, могу дастандын могул окуясынан деп туруп алып, ошону тоналиясын келтирип, обонун келтирип, ыргагын келтирип, текстин бузбай, дикцияны бузбай, аткаруу чеберчилиги менен айтыш деген бир зор чеберчилик да. Мына ошондой дастанчыларды келечегин Устат Шакирттик мектебинде кармадык. Алар бир айда бир Нарын, Талас, Көл, ар кайсы районго чейин барып концерттерин коюп атышат. Анан эң жакшысы эл дастанчы ким десе билбейм дебей, дастанчыларды азыр байма-бай иш-чарага катыштыруунун аркасында көк сулууну терме санаторлорунан, ашыктык ырларынан диги муну деп кечке эле баягы күйдүм сүйдүм деген эмес же эстрада багытында кое бербей, элдин угуу маданиятын, элдин аң сезимин ушул Манас дастанга тарбиялаган аркасында азыр мен билем, мисалы ишкерлерден Дыйкан базарга мен сода кылып барып калганда, деге Дордой Дыйканга же Сары Өзөнгө барасың да, оптовиктерге барсаң, ошол жердеги региондорго жанагындай килеген ман айдап ташыган, жашылча ташыган, тамак аш ташыгандарды байкасаңыз айтыш угат. Мен мисалы Кытайга каттаган бир 5-6 байкем иштейт, аталарым байкелерим иштейт Кытайга жүк ташып. Дигил айтыш мындай болду, кийинкиде кайсы айтыш болот, эмне болду, кайсы чыкты айтып кой деп айтыш уккан коом пайда болду. Жөнөкөй кыргыздын ичинде. Ушул айтыш айткандар мокуп бараткан жокпу? Акындарбы? Мисалы үчүн учурунда мен аябай укчумун да, анан акыркы учурда мындай мокум канбай атат да. Себеби баягы кыргыз жакшы макал айтат да, эшегине жараша тушак дейт да кыргызча. Эл кандай болсо ошондой өнөрпоз чыгат. Кептин баары эл өзүбүздө. Өзүбүз ошого жооп беришибиз талапка. Эл нарыктуу, эл салттуу, эл ушундай аң сезими бийик, ой чабы деген болсо, ошондой бийик деңгээлдеги инсандар чыгат да. Бирок муну менен мен төмөн анан буларды төмөн деген ойдон алысмын. Эл ичинде талап кылгандар бар, мисалы келгиле кыргыз обондорун жайылталы, казак обонун салба деди. Убагында казак обон аябай тренд болуп кеттир, укмуш болуп кетти эле. Азыр акындар эл менен эсептешип, казак обонун салбай, өзүбүздүн акындардын обондорун салып, айрымдар өзүнүн обонун иштеп чыкты ошонун аркасында. Ошол эле учурда коом айтышканда, мисалы концертин айтыш менен аламан айтыштын айырмасы бар да. Бизде жана блогерлер сындайт да, мисалы Facebook'та бул сындарында туура жактар бар, бирок экинчи жагы да бар. Бу жактын да чындыгын угуш керек да. Мисалы аламан айтыш кылабыз, айтыш өнөрүндө ушуга кармайт, кимге келсе ошол кандай суроо салса жооп берип, айтышып, элди алган, бул башка чеберчилик да. Анан ошол учурда айтыштын деңгээли түшүп кетсе, бул айтыш жакшы болбой калды, булар даярданбаптыр, бул Манас театры минпептир деп сындайт, бизди тебелеп атат да айрым учурдачы. Эми экинчи жагдай. Эл кандай айтышты угат? Элге концертин айтыштар. Ал жупталат алдын ала. Ал сен муну айтасың, мен муну жооп берем деп ар бир сабына чейин жазылат керек болсо. Ошону чыгып туруп, ийне келтирип аткарып берет. Аны эл боору каткырып, кыраң каткырык болуп. Бунун да жакшы жагы бар. Бул тепкич бул. Бул тепкичтен биз көтөрүлүшүбүз керек. Сиз айткан, сиз демек тажап калсаңыз ошондой айтыштардан. Демек сиз жок, тажап калган жок, мен издеп калдым. Жакшы айтыш угайын деп. Мындай мыктысын иргеп калдыңыз да. Демек баардык эле айтыш ойдогудай чыга бербейт. Балким ошол акындын үйүндө маселеси болушу мүмкүн. Көйгөйү болушу мүмкүн, мисалы. Көйгөйүң болсоң, кыйын акын болсоң деле төгүлбөй калышы мүмкүн. Балким маанайың жок, мисалы да. Анан ошо аламан айтышты уюштуруу менен биз чыныгы акындардын жана кырчылдашкан кыл таймаш дегендей сууруп салма, кези келген жерде жообун берип, катыгын берген акындардын салттуу жолун улантып атабыз, ошону кармашыбыз керек деген да. Ал жагдайда ошондой жагдай айтыш болгондо туура эл ойлогондой, эл күткөндөй, эңсегендей күткөндөй айтыш болбой калышы мүмкүн. Бирок бул жолду жоготпошубуз керек да. Биз жалаң баардыгын эл каалап атат, элге укмуш күлдүрүш керек, элди өткөрүш үчүн концертнига байлап салсак дагы болбойт да. Ошол айтышта 6 жуп же 5 жуп болсо,
ичинен кантип бири жакшы болбосун, сөзсүз бир экөө жакшы болот, Бар, сөзсүз жакшы болот да. Анан салыштырмалуу болот да, бизде жакшы жаман, анан ыраазы болдум же нааразы болдум деген салыштырмалуу болот да. Ошону эске алганда сизге окшоп айтышты билгендер, чыныгы айтышты күткөндөр могул айтышты эле угуп койбой, өткөндө айтыш кандай болду, мында бул акын могу сабын жаңы кылды, дегенде муну кылды деп эл сара эсеп салып калат. Айрым учурда бул айтыштагы сабын эмкиде деле кийинкиде колдонгондо мисалдар бар да. Ошону эске алганда эл изденгендер, күткөндөр четинен иргеп, сынап, баалап, кадырлап, жакшы көргөндөрүн сыйлап үйүнө чейин барып рахмат айтып белегин берип кетет. Ошол акынды чындап урматтап, өнөрүн издеп жүрүп таап калса, ал акын жаңысы ошол акын катса дагы барып концертине катышып жүрөт. 2000 сом болсо дагы. Жакпаса барбай коет. Сиздер айтпаңызбы жогоруда театр тарабынан ар кандай иш-чаралар уюштуруп жатат депчи, ошолордун бири баягы манастык ар кайсы тилде айттыруу. Анан жакында эле бир катуу сын пикир айтылып атат. Ошо манасты бир гана кыргыз тилинде айтуу керек, антпесе баягы кырааты жоголуп атат, стили жоголуп атат деп айтылып атпайбы? Бузуп атасыңар депчи. Буга кандай жооп берет элеңиз? Мисалы сиз манас айтканды билесизби, кыргыз кызы катары 4 сап. Мисалы сиз 4 сап айттыңыз деп коелу да, айың менен күнүң деп койду. Бирок 4 сап, 6 сап билбеген кыргыздар бар да. Такыр элечи. Кыргыз катары, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй деп сүйлөп айтканга уялган кыргыздар бар, билгиси келбеген кыргыздар да бар да. Мисалы Кыргызстан жаран эмес, кыргыздардын ичинен. Биз кыргыз бололу, анан кыргыз тилин жайылтап, манас идеологиябыз деп атсак, оңго жолубуз ушак деп атсак, анан өзүбүз суроо менен көрөрманда деле өзү угуп көрүп, анан менин балам белеби, неберем белеби, аялым белеби, жок дегенде 4 сап манас толук окуй эле койсун. Үй бүлөмдө жагдай кандай дегенди эске албай туруп, анан эле диванный эксперт болуп, манас минтип койду дегенде күйүп кетесиң да. Эмне үчүн буга барып атабыз? Эгер ар бир кыргыз манасты укмуш билген учурда манас чыкпай калат. Мен ушуну байкайм да. Кыргыз манасты кадырлап, тарыхын, санжырасын урматтаган учурда, билген учурда Кыргызстан ошондой доордо манас чыккан эмес. Качан кыргыздын тили жоголордо, дили жоголордо, идеологиясы кыргызга туш тараптан мондай чабуулдар күчөгөндө манашчылар козу карында жайнап чыгып кетет. Анан манашчылардын күчү келбей калганда жанагындай долбоорлор, проекттер, сынактар, фестивалдар да жайнап кетет кадимкидей. Манас жай турмушта манастын элдин жүрөгү каны жанында укмуш болгон кезде унчукпайт да. Анан биз эмнеге мындай кылып атабыз эми суроо. Сиз айткан боюнча. Биз байкап атабыз да, коомдо манастын мысын билбегендер көбөйүп кетти, чындап эле. Аябай көбөйүп кетти. Анан билмек турсун манасты тебелеп, ширк кереги жок, миф, уламыш, эмне кереги бар, ошол колхоз пайызки, бул атам заманга кайтып барабызбы дегендер көбөйүп кеткен үчүн кыргызча баштап көрдүк сынактарды, айттырып атабыз да, мисалы сынактардычы. Аны айттырып атсак жакшылыш болуп атат, бирок жетишпей атабыз да. Анан манас айтты десең эле анда дүйнөнүн тилдери каякта калат. Ааламда англис тили өнүгүп атса, орус тили минтип атса, анан биз кыргызча болуп анан балам билбей калды деген сындарды уктук да бизчи. Аны укканда эмне кылдык? Анда кергиле дедик дагы манас деген ондогон тилге которулган, текшерилип. Ошо которулган тилдерди, китептерди скандадык дагы. Анан китеп болгон китебин, сканерин скандап, электрон телефон группаларын баарын тараттык, сынак кылдык. Кергиле. Анан комиссия калсар тобуна тил билген, ошол англис, орус, немис, кайсы тил билгендерди коштук, тилчилерди. Анан музыканттарды коштук, анан адис манашчыларды коштук дагы. Кел, сен ошо тилди айт. Канча окуя билесиң? Деп анан ошол мисалы Аксыда жана Таттуу деген кыз келди, бишек жүрөт. 16 тилде айтчу, азыр республикага 20 тилде айтып даярданып келиптир. 20 тилде ошол манаска конкурска катышам деп атып, ал өзү кыргызчаны деле араң сүйлөгөн кызбы өзү негизичи. Кыргызча бир 20 окуя айтат кыргыз тилинде. Анан 20 тилде жок дегенде бирден окуясы бар. Жок деген айрым тилдерде 10дон окуясы бар. Ошол манаска жаттап конкурска катышам деп атып, ал тилдерди көбөйтүп отуруп, мотивация байга мотивация болуп отуруп, ал тилди үйрөнүп алды. Ондогон тилди үйрөнүп алды. Айылда жатып, сары чилекке жакын бир тоонун башында ата-энеси жөнөкөй эле малчы. Мал баккан кыргыздын жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн кызы. Көрдүңүзбү? Ушундай сынактар мотивация болуп отуруп, биз тилди оку дейбиз. Анан ошол катышкан балдардын 99% манасчы болбойт. Манас таануучу да болбойт. Ар кайсы кесип кетет. Эртең ошол балдар Кыргызстанда калса жакшы, бирок чет жакка барат да көбү. Кетип атпайбы? Чет жакка барганда анан
мекениң кайсы, where you from десе, анан I am from Кыргызстан деп эле туруп калбай Манас сурайт мисалы. Анан Манас өзүң унчукпай, билбей, уялып турбай, ошол англисче, орусча, немисче кайсы тилде билсең, 4 сапты 1 мүнөттө келтирип айтып койсоң, о деп сыймыктанып калат. Ага таң калыштуу болот, сага да сыймык болот. Бул деген кыргыз тилин эле үйрөнбө. Дүйнөдө канча тил болсо ошончо тилди үйрөн деген биз идеологияны жайылтып атабыз Манас менен чогуу да. Анан конкурс кылып туруп, кел, кыргызча да айт, дуңганча да айт деп кызыктырып, китебин которуп берип туруп, анан айттырып атсак, дуңганча тилин жайылтам деп сактап атса, ошол эле учурда Манасыңды айтып атса, биздин улуттук дөөлөтүбүздү айтып атса, биз тескеринче сүйүнүп айланып кетейин, рахмат деш керекпиз да. Эгер туура эмес дикциясын бузса, сөздү жеп айтса, же бурмалап ийсе, анда могу жерин бурмалап ийиптир, мына адистер айтып атат деп айтса, жүйөлүсүн, моюндайлы, оңдойлу. А бирок өзүң манасча билбейсиң, же өзүң үйүңө бир жолу манасчын чакырып уккан эмессиң өмүрүңдө жандуу, же барып театрга барып манас менен спектакль көргөн эмессиң, манашчылар менен 1-2 саатта угуп баарлашып көрбөй туруп, өзүң да билбейсиң, анан дуңгандын поледан башы бошобой, бизден менеткеч дуңгандын баласы келип биздин атабызды, биздин мамлекеттин идеологиясын бүтүндөй министрлик кылчу жумушту жөнөкөй дуңгандын, дыйкандын үй бүлөсү келип, өзүнүн тилинде дагы биздин тилде да айтып атса, ага эмне сындайбыз? Демек, карайлы да. Коомдо биз мамлекетте демеле дуңганча айтылган акча миллиондоп берилип, англисче, орусча, дуңган, немисче айтыла деп, анан ошол акчага биз жеп алып, ичип алып, анан дуңганчаны жакшы айттырбай, ката айттырсак, тепкилесин моюндайлы. Бирок алар милдеттүү эмес да. Биз аларды алдап, мактап, кызыктырып, президенттин жарлыгы деген нерсени бетибизге коюп туруп, анан дыңды жиреп туруп, анан жаштарга мотивация аркылуу кызыктырып антип минтип баратканда тескеринче айланып кетейин деп өткөн алайдан ушундай бир мисал болду. Осмон Шахин деген түрк жигит манас айтып чыкты. Анкарадын Талас деген районунан болот да. Качан түрк жигит 10 жылдап манас айтып эле, биз акча берип, мисалы бүгүн мен айына 50.000 сом төлөйм. Кытайдын, таза Кытайдын ичинен же түрктүн ичинен бирөө айт деп айттыра алабызбы? Бергенге акчабыз жок биринчиден. Экинчиден ага андай оюбузда да жок. Үчүнчүдөн миллион берип дагы түрктү 10 жыл бою манас айт деп айттыра албайбыз да. Осмон Шахин деген жигит мисалы, театрдын үзүрүн айтайын да, идеология боюнча. Атасы, апасы эң кооптуу майып, эң акыркы категорияда майып. Жалгыз карындаш адам айып. Ошондой социалдык турмуш абалы оор үй бүлөдө өскөн түрк жигит 10 жылдан бери манас айтат. Мисалы, 10 жылдан бери биз театр болгонго чейин эле барып таанышып, текст берип, биздин YouTube'дан көрүп, катташып, байланышып жүрүп, анан театр ачылганы биз Түркияга реалдуу бара баштадык, аны бияка чакырдык. Түркчө айтат. Түркчө да, кыргызча, эки тилде. Эки тилде. Биз жанагы түркчө эле эмес, кыргызча да кармайбыз да, өзөгүн дагы. Анан ошол жигит биз айлык төлөп бере элекпиз, мисалы, дагы деле. Айлык бере элекпиз, байга анда-санда эле беребиз. Ошентип атса дагы жигит мен манастын касиетине ыргалдым, ошого суктандым, мондай болуп калды деп туруп, ошол жигит биздин атабызды Туркиядагы, Анкарадагы мен деген чоң сахналарда кыргызча ассаламу алейкум туугандар, мен манас айтып берейин деп туруп айтып түрк жигит. Биз биякта бүтүндөй театр, академия, министрлик, мамлекеттик катчы болуп отуруп, Кыргызстанда жапырт кыргызды манас айттырмак турсун, манас жок деген ойдон арылтып кыргызча сүйлөтө албай атабыз, тил комиссия баш болупчу. А тиякта 1 сом бербеген, эч нерсе кылбаган, биз эч ким билбеген түрк жигит бизден көп 90 миллион түрккө манасты жайылтып атат мисалы. Ал жигит өзү эле эмес, азербайжандык бир досуна манас жаттатып, азер жигит 3 жыл болду. Азербайжан улутундагы бала азер тилинде, түрк тилинде, анан кыргыз тилинде 7-8 окуя билет. Анча-мынча мен чоң манасчымын деп жүргөн аксакалдардан, орто муундагылардан мисалы 5 окуя билген манасчы аз, ачык айтайын. Осмон Шахин 10 окуя, 12 окуя билет мисалы. Бул деле ошол театр, жана сиз сөздүн башында айтпадыңызбы? Театр 5 жыл болуптур, мына 4,5 жыл. Эмне жетишкендикке жетиштиңер дегенде, биз деген бала бакчада, мектепте дегенди кое турайынчы, Кыргызстан ичин жаба турайын. Коңшу өлкөлөрдүн темасында сүйлөйүн. Түрк жигитти, азерди, дуңганды, күрттү, өзбек, тажик туугандарды биз айттыра алдык да. Кыргыз манасты сындап тепкилеп, кереги жок деп ошол кыргыз сынды, дуңган айткан жок, орус айткан жок, жана сынсы айткан сынды. Деп атканда дуңгандар манас айтып атат, дуңгандар манасчы которуп атат, өзбек, тажиктер 1000 деген тажик балдар манас буран чакырып атат да. Уялыш керек да, кичине арыдан бери бошубуз керек да. Мисалы Кара Сууда 70-80 миң окуучу бар, жок дегенде эле.
Анан Кара Сууда бизде райондук турда тандай албай калып, жана Манастан долбоорунда. Анан кыргыз тилдүү мугалимдерден комиссия коюп тандай албай, билген киши жок да, Сагынбай Саякбайдын варианты. Анан биз зоналуу турга барбайбыз өрөөндүккө дегенде бизде өзбек кыздар 7-8 класс өзбек кыздар Сагынбайдын Саякбайдын мондай кетебин чаккан кыздар, өзбек кыздар, чаккан кыздар барып туруп кыргыздарга калыс болбоду, мугалимдерге калыс болбоду, ошо 7-8 класс өзбек кыздар. Идеология да. Мына мисалы ушул Манас театрынын бул албетте УТРК менен министрликтин, агартуу министрлиги, маданият министрлиги тияк-бияктын салымы бар. Бирок Манас театры ачылганда Манас дүйнөсү дагы, айтыш дүйнөсү, дастандар дагы кадимкидей жанданган нерсе. Туура кемчилик жок эмес, бар кемчилик, бар. Иш болгон жерде. Сын болот, тепкилейт, жаңылыштык болот, каталар болот. Бирок салыштырып келгенде жакшы ишин көбүрөөк болуп атса, дейсиң да. Ошо менен өлчөйбүз да, мисалы идеал эч ким жок да телеге. Анан ошондой нерселерди эске алганда мен сыймыктануу менен, кубануу менен айта алам. Мисалы абактарда, түрмөлөргө сиз эсиңизде барбы? Жана Назгүл Насиева эжелер мен бала кезде эстрада ырчылар эле барчу, башка киши баргандан коркчу. Саясатчылар барса өлүп калып, атып салып ызычы болуппайбы? Мен мисалы Кыргызстандагы бардык түрмөлөрдү кыдырып чыккам. Манас айтып эле эмес, мен акындарымды алып алып, дастанчыларымды алып алып барып 1 сааттан башында барганда эмес, абактарга барганда жагдай башкача жерде. Болгондо да Көлбаев тирүү кезинде система орнуп болуп, система братан братва болуп турган кезинде акындарыбызды апарып ырдатып, биякта полковниктер, аскер адамдар коркуп, антип тамашалап булар өлтүрүп коюшу мүмкүн дегенде акындарга дуктан бербей келе деп Манас айтып, абактарда мисалы СИЗОлордо эмес, мисалы таза түзөтүү мекемелеринде 1000 киши бар. Мисалы чүйдө бир абак, 3-абак жабылды, да бир ремонт болду. Эми көбүндө 1000ден бар да, мисалы 7-8 түрмөдө ар биринде 1000ден бар, айрымдардын 1,5-2 бар. Элестетиңиз, башында биз барганда 20-30 эле киши Манас угат, акындарды угат. 4-5 жылдан бери, театр ачылгандан бери абактарга тимеле маданият үйүнө каттагандай каттап атабыз, ай сайын каттап атабыз да. Жылдар аткаруу кызматын менен чоң иш алып барып атабыз. Аягында мына былтыркы жылдын таасиринде ар бир абакта 1000 киши чыгып Манас укуп атат да. Алар бул жашоодо уккан эмес, бул жашоодо башка түшүнүктүү болчу. Ошол жакка барганда Манас театры мекеме болуп, айлык алып, баш бириккен үчүн барып, сынак кылып, иш чара кылып, руханий азык берген үчүн 1 саат эмес, 5 сааттап биз ар бир түрмөдө Манас айтып, ырдап, айтыш куруп отурган учурларыбыз болгон. Филармонияда мен элитам, мен айтышты укмуш сындайм дегендер 5 саатта чыдамы кетип чыгып кетип калат. Бурса качып кетип калат да. Тиги жерде ар кандай статья менен отурган инсандар болсо дагы жүрөгүн таап, энесин айтып, ыйлатып, күлдүрүп, дем берип, туктам берип, мотивация берип, чири алтып отуруп кетишкендигибиз. 5 саатта дагы былк этпей, дагы кетирбей угалчы деп байкуш бирөө белегин берип, бирөө тамагын алып келип, бири апалар аялдардын абагына барганда 6-7 сааттап отурган учурларыбыз болот да. Байкуш энелери жакшынакай түлкүлдөгөн, мөлтүргөн бухгалтерлер, байкуш мындай финансовый ката менен кетип калгандар. Анан ошолордун бардыгында буга чейин биз айрымдарыбыз эле барып, айрым өнөрпоз анда-санда эле. Бирок системалуу иш болгон эмес да. Манас театрынын жыйынтыгы бала бакчада, мектепте, абакта, прокуратура, сот, бүт системада Манас айтылды. Биз барып айтпаган, акындар жок дегенде 4 саат айтпаган, Манас айтылбаган, бир дагы акимдин, бир дагы губернатордун, бир дагы министрдин, бир дагы прокурордун кабинети калган жок. Мына сот системасында баарына бардык, прокуратура баарына бардык, МВДнын бардык бөлүктөрүнө бардык. Бүт системада идеология керек. Президентибиздин улуттук нарк деген жарлыгын, уңгул жол жарлыгын, Манас боюнча жарлыктарын, руханият боюнча бардык жарлыктарын коюп туруп барабыз, кыдырабыз. Ошол силер Манас айтып төкмө төгүп атканда ошол барган мекемелерде руханий жактан, моралдык жактан не өзгөрүү болот экен? Не бересиңер силер аларга? Алар мисалы месин боштук толтурду. Прокурору, соту, абагы, баласы айырмасы жок, убактысына жараша. Дастанчы обондур ырдады, эл кошо ырдады, күй чертти, кетти. Жакшы. Мисалы Манас темасына келейин, мен өзүм ошо адиси катары өзүм адистигим айтайын. Турмушта сотко барып алып сен башка айтпайсың да, Манаста сот кандай болгон? Манаста адвокат деген эмне болгон? Манаста мыят деген бар, адвокаттын 2 түрү бар, казылардын мынча түрү бар деген сыяктуу ар кимдин өзүнүн манасы бар деп коет. Өзүн айтабыз. Мисалы элементардык. Биз муну кулак дейбиз, туурабы? Жөн эле кулак деп билебиз. Кулкун тарсылдагын билебиз, болду. Манаста могу кулактын жумшак бөлүгүн көнчөк дейт. Ички бөлүгүн
чыкчыт дейт. Кулактын анан могу кулактын арткы бөлүгү мыйлык дейт мисалы Манаста. Мен деле Манаста окуганга чейин билчү эмесмин мисалы. Манаста мээ канчага бөлүнөт деген сындуу медицинага, медакадемияга барабыз, жекече университеттерге барабыз медицина тармагы боюнча. Манаста мындай медицина болгон. Оозго салса ойгонбос уктатуучу дары бар, димидор болот. Колубузду тилип алсак, эмне дары сүйкөйбүз десең, перекс дейт бүгүнкүчө тил менен. Демек, Манаста биринчи ийне кирип кетсе, жарат кесип алсаң, микроб кирип кетсе, ошол перекстин Манастагы аталышы жамбоз. Жараны кууруп бүтүргөн жамбоз деген дары бар деп бүгүнкү колдонгон буюму менен Манастагы дарыны, скальпелди, аны, муну дегендерди медицинада, архитектурада, археологияда бүт ар бир темада, ар бир мекемеге барганда ошого жараша өзүнүн бүгүнкү буюму менен колдонгон нерсе менен Манастагыны салыштырып айтып берсең, эл кызыгат. Дейт. Тиш чукугуч орусча зубатикадан түз алынган, Манаста дандакү дейт мисалы деп. Плинтусту биз орусча потолочный плинтус, напольный плинтусту орусча айтабыз, кыргызча жок. А Манаста сарпак дейт плинтусту мисалы. Деген сындуу курулушта дагы. Мисалы ойлойбуз биз менен бийик имараттар бүгүн эле салып атат. Кыргыз деген боз үй жаган жок. Боз үйдө жаган. Боз үйгө чейин минтет Манаста. 1800-жылдардагы варианттарда эски колжазмаларда 9000 кулач бийиги дейт. Ошол мунаранын башында бандулу бар. Ал бандулунун 9 күндүк жерге жеткен тийими дейт да. Эми 9000 кулач деген сөз, бир кулач 1,5 метр деген сөз. Демек, элестетиңиз 9000 14000, 13000 метр деген сөз да. А бүгүн эң бийик имарат Бурж Халифа 1000 метрге жетпейт. Керек болсо 1000 метрге жетпейт да. Манаста үй үстүнө үй болгон, үйгө жери жыкталган, там үстүнө там болгон, тамга жери жыкталган көп кабаттуу имарат айтылат. Манаста кондиционердин башкача системасы айтылат. Кансарай сүрөттөп атат Кытайдын. Кыштын күнү болгондо дейт, кызытып соккон деми бар дейт, ысык абасы бар дейт. Жайдын күнү болгондо сыдырым соккон жели бар дейт. Ал прям бүгүнкүдөй ток менен анан мындай деген сөз эмес, бирок Кансарайды жылыткан, муздаткан конжор жөндөс түшүнүк болот. Демек, муну изилдеш керек деген сөз да. Чомдор өтүк, такасыз, накөр өтүк, ал өтүк, бул өтүк деп бүгүн биз мисалы ботус, туфли, кета, өтүк, макаси деп бөлөбүз го бут кийимден. Манаста дагы ошондой такасы бар, такасы жок, ал бул деп өтүктүн канча түрлөрү бар мисалы бут кийимден. Өтүкчү барганда ошону айтып бер, кесип багытта. Мисалы да, ушинтип сиз айтканда жанагы 5 саат, 2 саат дегенде ушуну анан сүйүү темасында эркек аялды кантип тандаш керек? Аял киши кантип күйөөгө тийиш керек деген мисал. Бүгүн гендердик саясат деп биз төш кагып атабыз мисалы. Кыргызда Манаста аялды кантип коргогон дегенде элестетиңиз, Шорук деген хан чыкты. Мен бир эле 2 айтып берейин ушул гендердик саясат боюнча эмпоштиктерге. Манастагы мисал. Кыргыз туура 90-жылдан биз майдаланып кеттик да. Бүгүнкү эркектер биз арак ичебиз, тамак чегебиз, насвай атабыз мисалы да, көпчүлүктө ушундай бар да. Анан сабайбыз, анан аялдарга толук бага албайбыз, бирок аялдар өзүнүн киндигин кесип, үй бүлөнүн колун алып Москвага чейин кетишти, иштеп атат, дыңды жиреген аялдар да. Эркектер майдаланып кеттик да. Бирок Манастагы ушул гендердик саясат боюнча Шорук деген хан Манас келгенге чейин могу Пакистандын аймагындагы Ирандын жарым Пакистан тушундагы өтө чоң мамлекетти башкарат. Өзү бизнесмен болот. Президент, бирок бизнесмен болот да, хан болот. Манас келди, бошотту. Анан чек араны бекемдеди, алык, салык, таможня, пошлина, бажы алымдарын киргизип койду. Анан 1 жылдан кийин жанагы Шорук хан мамлекетинин киришеси да азайып кетти, өзүнүкү да азайып кетти. Анан акча дүйнөсү акчанайдан болот да. Анан Манастын кубатын билбей, Манастын элине кол салат, четиндеги. Анан ал чапканда Манас келип болушуп, кайра өзүнүн өпкөнүн үзөт. Анан ал элим тартуу, жерим тартуу, керек болсо мына Аймончоктой дүйнөдөгү номер 1 деген Акылай деген кызым тартуу дейт. Мисс Мираны жеңип алган кыз да, мына жакта. Бүт бардыгы тартуу, мына Манас менден күнөө кетип калды деп жоокерчилик заманда Манастабыз. Ооба, күнөө сенде, өзүң тийиштиң, жериң меники, элиң меники, кызың меники, могу кызың сулуу экен, алам деп койсоң мыкта. Чыңгыз хан 6000 аял алган, Чыңгыз хан тарыхта. Манас 3 эле аял болгон чындап келгенде. Ошончо Манастабыз. Ошондо дагы могу кызың сулуу экен, Акылайды мен алам деген жок, минтте. Кыздардын саны 16 кыз, Акылайдын курбу кыздары, сулуу кыздардан. Аябай тектүү, тиректүү, илим билимдүү. Кыздар деди, кааласа, каалаганына тийсин деди. Мен айтпайм деди, мага тий, буга тий дебейм дейт. Статуска кара деп айтпайм дейт. Каалаганыңа тий дейт. Эгер каалабасаң, жигитиң болсо, сүйгөнүң болсо, бияктан бирөөнү жактырбасаң, тийбей эле кой деди. Ошол жоопкерчилик заманды ким айтат антип? Айтпайт да. Дегенде анан кыздар
Акылай айтты, өзүң танда деген Акылай барып Манас тандайт. Анан тең менен тезек кабы менен деп ошондон лакап калды дейт. Ал теңин тапты депчи. Анан ар кимиси өзү каалаганда тийди, тийбегендер тийбей эле койду, эч ким кыйнаган жок дейт. Өзү каалаган жигитке тийди депти. Көрдүкпү? Биз ойлойбуз да ала качып кеткен, ата-энең айтса тийип макул болуп кал кыргыз деп. Жок. Манастын убагында эле кыз киши кимди жактырса, ким сүйүүсү болсо, ошол ынагы менен табышсын, ошолор баш кошсун деп эркиндикти балдарга берген. Кеңеш берген туура, мындай кыл, андай кыл деп. Жана Белгуда болгон окуялар да бар. Бирок ушу Манастагы ушул душмандын кызына кылган мамилесинен аял затына болгон мамиле Манаста башкача да. Мына ушундай ар бир уюмга, ар бир мекемеге барганда ар кимдин өзүнүн манасын, өзүнүн багыты боюнча чайнап, түшүндүрүп, чечмелеп айтканда, Манаста мындай турбайбы? Сөздөрдү айтабыз. Жер, мисалы, Ош эмнеге Ош, Баткен эмнеге Баткен, Талас эмнеге Талас, Сары Өзөн дейбиз. Сары Өзөнгө чейин Абаңды талап эмнеге чүй болуп калган деген сынды, Ысык көл эмнеге Ысык көл дегенде жер суунун аталыштарын өзүнчө. Себеби баардыкка текшерүү да, кайсы кесиптин ээси болбойлу, жер бизге кызыктуу. Ар ким сурап берет. Мен жерим бул жер эмнеге болуп калган дейт. Мурунку аталышы, кийинки аталышы айтып бересиң. Сөздөр айтып бересиң. Сөздөр баарын текшерүү, жана Зубачка, Трабдал, Тырмакалгыч дегендер мисалы. Салттар. Эмнеге биз үйлөнгөндө калың берет? Эмнеге баккан акысы эмес, эмгек акысы эмес, эмнеге калың, эмнеге калың деп калды, ойлонсоң кызык суроо да. Ушул нерсени мен айтайын эми убакыттан пайдаланып. Элестетиңиз, Манастабыз 6 айдан келди, Ала тоону бошотту. Ташкентке барса, Панус деген аябай күчтүү падыша бар экен да. Анын ичинде кыргыздар көп экен. Анан кыргыздарды кошпой бирок Манас менен согушуп атат. Эсепсиз аскер, Манасты жеңип алуу учуру бар да, жеңип алайын деп атат. Анан ошол Панус ханга караган Көкөтөй деген кыргыздын ханы бар. Хан эмес, эми байы бар да. Укмуш бай киши. Ал байлыгын карап, бийлигин карап, кой Панустун армиясы күчтүү, аскери күчтүү, Кытай көп. Манас жаш бала ал учурда. Манас жеңилип калса байлыгым ажырап калам, өлүп калбайын деп унчукпай отуруп, байлыгын сактап, билбей калдым, көрбөй калдым деп отура бербей, аскерин алып, элин алып туруп, Манаста утуу мүмкүнчүлүгү аз болсо дагы Манаска келип жардам берет. Анан Манас жеңет, эптеп атып, эсебин таап. Анан Көкөтөйдү ойлонот. Ушу Көкөтөйгө не кылып ыраазы кылсам? Аял алып берейин десе карып калган. Байлык берейин десе Көкөтөй Манаста 1000 эсе бай. 1000 эсе бай. Жер десе жери бар, хан өзү хан болду. Не кылсам дейт да, Манас ойлонот. Ошо Манас жаш болуп туруп дагы, Көкөтөй менден мурда өлөт, эми була улуу экен. Өлсө мынтип коеюн дебей, ошондо Манаста караңыз, туулмак бар, өлмөк бар, жамандык менен жакшылык туш-тушунда көрмөк бар дейт. Өлгөнгө кезек жок да. Анан ошондо да кесип сүйлөбөй, эгер дейт Көкөтөй абам менден мурда өтүп кетсе дейт, мен Көкөтөй абамдын ашын дейт, кыяматка чейин Көкөтөйдүн ашы деп аңыз кайлантам дейт. Ошон үчүн Манастын ашы андай эмес, Кошойдун ашы андай эмес, Бакайдын ашы андай эмес. Неге Көкөтөйдүн ашы деген лакап бүгүн да актуу болду. Анткени ошол ашты Манас туруп тойго айлантып, аңыз кайлантып койгон үчүн жанагы эмгегине берген баасы. Анан ошо Көкөтөй Ташкентке хан болот. Анан ошол жоокерчилик заманда кыздарын тартып атат. Буюмун берет, малын берет, башкасын берет, жерин берет. Анан кыздарды тартууга берет. Анан тартууга бергенде унчукпай алып коюп атты да, ошолду алып койчу экен да. Анан Көкөтөй айтты дейт, бул да бирөөнүн Айманчоктой кызы, жалгыз көрөр кызы. Анан мунун кызын заманың ушул экен деп эле алып эле анан мен токол кылып жашай алгылып эле жашай берген болмок беле? Болбойт мындай. Мен тарыхты мен өзгөртөм. Элди ээрчибейм, элди ээрчитем деди дагы. Байды анткеничи. Анан ата-энесин чакырды дагы. Жылкыдан, топостон, төөдөн, уйдан, койдон, эчкиден кылды. Мандилиден, Стамбулдан, Чүчтөдөн, Буулумдан, Бутадан, Чибаркыттан, Баркыттан, Доолон, Солон деген кездеменин түрүнөн калыңдап, малдан калыңдап, алтындан, жезден, күмүштөн, лагылдан, берметтен, сындуу асыл таштардан калыңдап. Бардык байлыктын, дүйнөнүн бардык бөлүгүнөн калыңдап, эбегейси сан жет кыз кылып берет. Анан өттө калың берип салды деп калың берет. Ошондон калың болот. Анан ханы кылып аткандан кийин жандагылар коем шеф кылып атса биз кантип кылбайбыз деп кошоматка кой сойгону бар, понт кылганы бар, туураганы бар, айла жок кылгандары анан алыбай алдына жараша берет. Бирок чыныгы калыңды Көкөтөй Гүлайымга гана берген.
Калган бүгүнкү биз берген калың же жана кымбат миллион сом деп аткан Көкөтөйдүн Гүлайымга берген калыңын алдында ал калың эмес ал жөн эле мындай жука мындай гыначы мына көрдүңүзбү ушул салт мисалы да Манастагы келин эмнеге жүгүнөт кайын журтуна анын мисалы бала курагында Калмактын Моңголдун Кытайдын кемпири деле чалы деле баласы деле баатыры жылкысы деле келип эле сабап өлтүрүп кырып кетти Алтайдачы ал кандай кыргызды анан балдарынын дагы психологиясы сынды ыңгайсыз болду анан Манас ойлонду бир күнү буларды кантип мен психологиясын оңдойм деди Манас атасы чоң психолог болгон аябай философ болгон да анан балдарга оюн ойлоп табат Ордо Тогуз Коргол Чатыраш деген 3 оюнду ойлоп табат Манас атабыз Чатырашы бул шахматтын кыргызчасы Манастагы аталышы Тогуз Коргол бул Тогуз Коргол аң сезим бул эсептик тактык арифметика үйлөнөт Ордону ойлоп чек арасын чийип ортого элди коюп ханын шайлап атайын хан шайлап анан балдарга биринчиден ден соолук кыймыл болот физиоретка көнүгүү экинчиден көз катар мерген кол түз атат чапса дагы мисалы мылтык дайым боло берген эмес да чапканда түз тийсин деген үчүнчүдөн психология ортого эмнеге хан шайлаган жигиттер дейт бул Ордо аталышы да Ордо хан Ордо мамлекет Ордо могу Ордодо ынтымактуу болуп туш тараптан эреже менен тактика менен туура кирсек жыдыбай элин чачаратып атып бирден чыгарып керек болсо ханын чыгарып койгон ой бүтүп калат да ханын чыгарабыз деп балдарга психологиялык даярдаган жанагы элдин чоң атасынын атасынын апасынын тайке тагасынын баардыгынын аң сезиминде корку сезим кирип калган ошол нерседен энесинин нерсеси касиети атасынын жана корку сезимдеринен пайда болгон бала төрөлсө дагы корку сезим менен ал каны жаны менен жалтаң коркуп калган да ошол нерсени Манас ушундай оюн менен чыгарган аң сезим менен модага айланткан Ордону анан балдар ханын чыгардык Ордону буздук дегенде анан көрдүңөрбү эми ынтымактуу биримдиктүү күчтүү болсок Ордону алып коебуз эгер биз ынтымактуу болбосок өзүбүздүн Ордобузду жоготуп коебуз деген чоң философия бар бул жерде анан даярдагандан кийин эми биз чабуулга чыгабыз дейт качанга чейин булар келип бизге соккулар берет биз чыгабыз дейт дагы тилектеш элдер чогултат анан тилектеш элдердин ичинде бир кызык окуя бар Манас атасы өкө кетип баратса жылкысын жайып кетип баратса Кортук деген калмактын башчысы келип Жакыпты чабат башка чапканда тебетейин чаңчып кетет сен атама эмне чабасың деп анан атасына болушат алды күчтүү аскери көп болсо да анан укурукты алып кой чаппа деп чаап койсо Манас өлтүрөйүн дебейт мындай жооп берип койсо өлүп калат деге анан ал алып кетет коңшу элдер чакырат тилектеш элдерин баягы союздаштарын чакырат дагы анан келет дагы Жакыптын 48 000 жылкысы бар экен ошол кезде жылкысын көрөт дагы жана жардам беребиз деп келгендер Жакыпка деги Кортуктун балдарына жардам бербей эле жылкыны көрүп ээчип кеткен да силер жардам бербейсиңер жылкыны көргөндө азгырылбай деп анан кайра экөө урушуп кетет жанагылар урушуп кеткенде жана Манастын колунан өлгөн кишинин балдары кайра барат Манаска Манас биз өзүбүз урушуп кеттик кайра ичибизден калмак менен моңголдар манжулар урушуп кеттик кайра жардам бербесең өпкө үзүп дегенде Манас барып анан жардам берет анан жардам бергенде калмактар күнөөлүү калды да анан Манас деп алтынын күмүшүн жылкынын баардыгын берет тартууга дегенде Манастын улуулугун караңыз душман болбосочу чабылдың да чачылдың дейт кыйноодон жаның ачылдың дейт ак бараң мылтык түздөп ал керектүүң болсо бизден ал дедит сен калмаксың мени кордогонсуң баягынын ордуна ушуну берсең алып коеюн дебей чабылып калдың чачылып калдың керек болсо менден ал мен берем сага деп душман деген душман ойлонду дейт бул Манас эмес эле бул адам эмес го бул деп анан кошулат ошондой элдер кошулуп отуруп Манас эл көйүп кетет бир заматта анан чабуулга чыгат Манастын ушул жердеги бүгүн ГКМБ аябай актуалдуу болот го бизде коомдо ГКМБнын кызматкерлери кандай болуш керек дегенде ушул жерде ГКМ Манастын тышкы чалгындоосу жанагы түшүндүрөт го разведка деген эмне анан контрразведка деген бирөө дос иштейт дос издейт бирөө душман издейт да деген сонун мисал бар да ошол сыяктуу Манастын тышкы чалгындоо кызматы аябай иштеген жаңы мамлекет болсо дагы бүгүнкүдөй эле ГКМБнын ар бир имарат салынбаса дагы ошол Манастын тышкы чалгындоосу ошондой күчтүү болгон анан Манастын чалгындоосу ойлонот Ала Тоого мекенибизди бошотолу деп баралы десе Кытай калмак көп аябай Бейжиңден келип калышы мүмкүн Кытайдын өзүнө соккуралы десе аябай күчтүү бара албайт
чама чакыр чак келбейт. Анан Кытайдын чалгындоо кызматында ойлонот аны Кербен менен башка менен угат дагы же Ала Тоого барат же бизге келет деп ачуу калтырса бизге келет, эстүүлүк кылса Ала Тоого барат дейт дагы, эки жак аскерди күчтөйт. А Манастын чалгындоосу Кытайдын чалгындоосунун алдын алат дагы, экөөнү тең барбайт дагы. Ортосундагы 11 шаар, 6 шаарды көздөй, могу Үрүмчүдөн баштап Гималайды көздөй, ортосунда башка элдерге кошулат. Анан четинен басат дагы, ошол элге багынсаң тийбейбиз дейт. Анан жоокерлерге караңыз, ушул Кыргыздын улуулугу, Манастын улуулугу. Бирөөң дейт, бирөөң бир кыз келинге кол көтөр, белиңдин курун чечип көр, атууга кеткен ушинткенде. Ошентип кыз келинге тийбей, кордобой. Ошол эле учурда бунун дагы башка себептери бар да. Ошол эле учурда элди нааразы кылбай, алык салыкты тегиз орто коюп, тегиз бөлүштүрүп калыстык менен элге да калтырып кайра, элге да калтырып. Анан элдин ичинен менин партияман, менин командаман, мени колдогон шайлоодо, бул деген апайса дебей, керек болсо душманынын ичинен өзүнүн командасынан эмес, душмандын ичинен өзүнөн баш коюп койгон. Эч качан Манас өзүнүн партиясынан, өзүнүн командасынан, районунан, урусунан койгон эмес. Ал ошол элден койгон. Ошентип элден коюп, кыз келинге тийбей, казынаны тегиз бөлүп, карап, калыстык кылганда эл душмандар кошулуп кеткен Манаска, аскер бере баштаган. Манас күчтөнүп отуруп, анан Дукан деген шаарга барганда аябай чоң согуш болот. Дуканда Дүбүрө деген башчы армиясы, технологиясы, техникасы ушундай күчтүү болот. Манас жеңе албай, аябай кыйналганда Гималай тоосу бар го. Гималайды Манасты Малай деп коет. Ошо Малайдын Сура деген аймагынан Кайыпхан деген падыша 10-100 миң аскер, 1 миллион аскер менен келет дагы Манас менен урушат. Манас менен урушканда Манастын аскери аны Кайыпхан туткундап коет, кого чурубат. Анын балдары атабызды өлтүрөт, болду дейт да, качып барат дагы. Кач дейт, элдин баары качкыла, кеткиле, өлдү, башыбыз жок, кырат жел могуз экен дейт. Эл качат. Кайыпхандын аялы казынасын ачып туруп жүктөп качат. Анан кызы бар дейт, Карабөрк деген мергенчи кызы бар дейт. Ал кыз элди качырат дагы, Актаңгыл деген бир капчыгай кулоттон эл кеткенден кийин куугун кирет да. Куугунду өткөзбөй атып тосоюн дейт. Эрдикчи өлөйүн, батыр эрдик кылайын дейт, батыр болоюн дейт. Анан ошол куугунга Манастын ичинен Бакай барат. Бакай Манастын агасы, аталаш. Кеңешчиси, эң ыйык адам. Бакай барганда күтпөгөн жерден Карабөрк жаа менен акыреке атып кокустатып алат. Өлбөйт бирок. Анан Бакай жадыра болуптур деген сөз Манаска айтат. Манас ачуусу келип, Дукандан суратууну көздөй келип, ким болбосун түбүнө жетем, кырам, өлтүрөм деп келген Манас 21 жашта экен ошол кезде, 21 жашта болот. Анан Карабөрктү көргөндө Манасты алып бая өлтүрөм деген, кырам деген оюнан кайтып, өзүн жоготуп, жүзүнөн нур көрүп эле деп сүйүү сезими келди. Биринчи сүйүү сезими Манас табызга 21,5 жашта келди дейт да. Анан Карабөрккө Манас табыз жүрүп албайлы, талга чымчык коно таанышып алсак болобу деп анан чача-мача сүйлөбөйт. Тоодерин айтты. Карабөрк, сен мага жактың, аялды калчу кыз экенсиң, мен сени алам деди. Эми ушул жердеги жигиттерге сабагы мисалы Манаста милдет. 21 жашка келгенче сулууга көзүн салбаган, суктанып карап калбаган дейт. Баланчанын келини деп ага назар канбаган дейт да. Ошончо Манас байлыгы бар, бийлиги бар, күчү бар, качок залга барат мындай. Бүгүнкү тил менен айтайынчы, акча кенен шотто бардыгы. Байдын баласы күчү ашып турат, дүйнөдө лидер, эң тренд, эң хит болуп аткан Манас. Ошончо Манас 21 жашка чейин могу кыз экен, алып коеюнчу, ойноп коеюнчу деп тескери баскан жок дейт. Керек болсо дейт, сулуу кыз көрсө карамак турсун, оюн бускан жок, көзүн салган жок, оюн бускан, боюн бускан жок дейт Манас. Жигиттерге бизге сабакта, эсиңе кел, кыздарды аруу карма деген нерсе да. Анан Манасты алам дегенде эми кыздарга сабагы бар да. Манастын ар бир окуясы ушундай таасир элесе, идеология, ушунусу идеология да. Карабөрк айт дейт, Манас деди, ал башка улуттун кызы. Дини башка, тили башка, аң сезим башка, чөйрөсү башка. Манас деди, биз сени дейт, дүйнөнүн эли айкөл, жоомарт, берешен, атаңазы, даңкы-даңазы болгон улуу баатыр, берешен, аксөөк, лидер деп билебиз. Манас келет дегенде ыйлаган бала сооронуп дейт, байлатпаган жиндилер соо болуп калат дейт. Ошондой баатырдыгың менен чогуу сен аксөөк деп билебиз, а сен аксөөк эмес экенсиң Манас деди дейт. Дегенде Манас мындай караганда, сен аксөөк болсоң ханды өлтүрбөйсүң деди дейт. Эми ушул жерде мен директор, мен ректор, мен министр,
мен президентмин дегендерге чоң сабак кулагына кагыш. Манастын мен жетекчимин дегендерге сабагы. Сен Аксөөк болсоң, падышаны кордобойт дейт. Өлтүрмөк турсуң кордобойт падышаны. Сен кордоп койдуң, сен өлтүрүп койдуң Кайыпканды. Ал мен атам эмесе, атамдыгына караган жокмун дейт. Сен бүтүндөй бир улуттун тиреги болгон падышаны өлтүрүп койдуң, мана сен Аксөөк эмес экенсиң деди. Ушул жерден азыр мен дагы бир мисал, Манаста жакшы сөз бар. Хан башы болсо көпүрө аттап өтпө дейт. Хандын башы дейт. Эки жерди бириктирген дарыянын үстүндө көпүрө болуп калат. Көпүрө болуп калса, көпүрөнү тебелебей айланып өт дейт, кечип өт башка жактан дейт. Ханды ушундай урматта дейт. Элге сабак, падышаны сыйласаң, анан падыша сага күйөт, ошондо камкор болот деген сөз. Анан жетекчилерге сабагы, бир жетекчи кетип калып, кийингиси келип калса, бул мынтип кетиптир, дегентип кетиптир деп бизде президент эле эмес. Жөнөкөй айыл өкмөт мектепке чейин кордоп, сындап, сабап, чылдыңдап, ушундай чукуп, ушундайбыз да, ушундай сабагы да. Сен ошондой дүйнөдөгү Аксөөк лидерлердин табиятында, аң сезиминде наркында дейт. Карап кетет. Кордобойт, өлтүрбөйт, чылдыңдабайт. Сен өлтүрүп койдуң, мен сага тийбейм, сен Аксөөк эмес экенсиң деди. Дегенде Манастагы анан айтышып, анан тартышып, анан актанып, анан өзүн отурган жок да, унчукпай кетти дагы, тапшырма берди жигиттерине. Манастын 40 чоросу бар. 40 чоросу согушканды да мыкты билген, универсалдуу. Ошол эле учурда ар биринин өзүнүн аткаруу тармагында орду бар. Кош башкарган Эребуш деген Коңурбайдын бир тууган агасы болгон керек болсо Манастын убагында. Анан ал чорого айтты, көтөрчү деди дейт. Атасы ким? Тапчы дегенде, анан ал ошол Манас 4 жылдын ичинде согушка чыкканда жазган маалыматтары, ким өлдү, ким каза болду, канча ат кетти, канча олжо келди, кайсы жерде канча эл бар деген 4 жылдын аралыгында архиви топтогон маалыматы 30 араба дептер дейт. 30 араба архив бар деген сөз да. Аны көтөрүп туруп, аны таап чыкты дагы 30 молдосу дейт, 30 илимпозу бар дейт. Бул санариптик өнүктүрүү министри, ошол эле учурда архив кызматынын башчысы болот да, Эребуш. Ал тапты, аткаруу бийлигин алып келди. Чалыбайдын кошунундагы Болот деген топ башчысынын колунда экен, өлбөптүр деген. Анан унчукпай эле анан апасын алып келди, элди тийген жок, шаарда тартипти орнотду, талакты кармады, эч ким митинг кылган жок, мародер кылган жок, мисалы жол берген жок. Бардыгы түшүнбөй, анан макул болду. Анан апасын айтты деди, сенин кызыңды элестет, сенин кызың Манаска тийбейм деп кой деди. Кыз кишилерге сабагына келдим. Жана Манас алам дегенде акыл айтты да, тийбейм деди да. Тийбей Манас. Эгер сен мени кыйнап алсаң деди, койнуңа жатып муздап кетем деди да. Муздап кетем. Болбой кал дегенде ашыңа огош берем деп айтканда, анан апасы укту дагы, сен кызыксың го, менин, сенин баарыбыздын тагдырыбыз эмес, элдин тагдыры Манастын колунда турса, анан сен келжиң деп тийбейм дейсиң, жинге тийбей тиесиң сопсон эле. Тиесиң сопсон. Манас жанагынтип эч кимге кол салдырбай, зына кылдырбай, тонотпой, мародер кылбай, ачык кылгандан атасын өлдү деген күмөн ой менен кара тийбейм деп атат. Манаска тагдырып кылынучунда болсо дагы. Кыз кишилер эл журтуңдун, калкы жалпыңдын, келечектин намысы турганда сен ойлонушуң керек го кимге тийип атканың деген сабагы да. Анан Манастагы жигит да, ал айтты, мен айтсам тийбейм деп койду, өзүнөн көрсүн деп, монтип ырыс кыркаар болуп сүйлөп, кес сүйлөп, көпкөн жок Манастабыз. Ал айттыбы, алам деди, алыш керек. Атасын чакыртты, атасын тирүү экенин көрдү. Анан кыргызы жакшы макал бар да, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот дегенде, анан эми айтса экен деп акылай күттү. Манастагы жигитче турду, алды, үйлөндү, жашады. Анан бир күнү Манас менен жашап атып, Манасты укмуш ойлойт да, Манасты болса, ошол Манас атабыз өзүнөн да Бакайды бийик коюп, Бакай абам менен акылдашайын, абам не дейт экен деп, Бакай менен сырдашып, Бакайды бийик тутуп, ансыз дагы моз тийбей ушундай кылып атканда, анан Бакай келдик болчу үйүнө. Анан Бакайды эмне кылган? Ал атып алган, акырекке атып, жардar кылып алган, кокус атып алган. Анан бир күнү Бакай келгенде, Карабөрк эстүү кыз да ошончо, ыймандуу кыз да, тектүү кыз да. Анан Манастын жанагынысын көрүп, эл журтка мамилесин көрөт да, анан уялат да, анан Бакайды көргөндө кыжаат болот. Мен атып албадым беле. Менин күйөөм муну урматтап жүрүп аксакал деп уялгандан ыйба кылып жүгүнүп, кайнакадан качуу же келиндин жүгүнүү салты Карабөрк менен Бакайдын мисалында келип чыккан. Ошондон баштап келиндер кайын журтуна жүгүнүп калган дейт да мисалы. Мына ушундай кыргызда жер суусу салты, өрлүктө, төркүлдө, төшөк жыймай, калың бермей, сеп бермей, кошумча кошмой дегендин баардыгы теңче. Керек болсо жана аңгус уйдан баштап Арашан койдун пародасына чейин
дагы биз биле элек укмуштуудай ментальный арифметикадан баштап технология, нанотехнология, крылатый ракеталар жөнүндө бүгүн биз Америка, Иранды, Россия, Түндүк Кореядан көрүп атпайбызбы? Атомдук ядролук бомбалар жөнүндө Манаста бар. Бул болсо 1800-жылы, 1860-жылдары интернет эмес, телевизорду, радиону көрбөгөн, өзүнүн районунан коңшу районго барбаган манасчы кайдан билди? Мына сиз айткан жана 5 саатта нени угат деп атпайсызбы? Мына ошого окшогон нерсени жер суусун, сөзүн, сүйүүсүн, мамилесин, баланы кантип тарбиялаш керек, кантип билим бериш керек, кантип окутуш керек деген бүгүн турмуштагы кантип ажырашпаш керек деген нерсеге чейин Манастагы жөнөкөй тил менен мисалдатып айтып, түшүндүрүп, сүйлөп, ушинтип берсең, эл угат. Бул Манас айтып сиз жогоруда айтпадыңызбы? Ар тараптан мааниси терең, ар бир тармакка тиешелүү деп. Жанан биз Манас дегенде багы кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуу, элге руханий азык берүү, анан коомду агартуу деп түшүнөбүз да. Сиздер жогоруда айттыңыздар, укмуш иштери жүрүп атты. Бирок ошо коомдун Манаска болгон мамилеси өзгөрдүбү? Деңиз эч качан толкунсуз деңиз болбойт да. Деңизде жай тынч мезгилде болот мембереген. Анан деңиз болгондо дагы кемеге кирип чөктүргөндө деңиз болот. Ошого чыдаган, сынбаган кемелер акыры чыгат. Үзүрүн көрөт, жыйынтык көрөт. Ошол сыяктуу биз дагы Манас дүйнөсү бул чоң кеме. Бул океанда. Ошол океанда жаманы болот, жакшысы болот, уруп коет, сабап коет, сөгүп коет, башкасы болот. Ошонун ичинде эл да өзүнүн сабагын алыш керек, манасчы да сабагын алыш керек, оңолуш керек. Эгер ошол кетирген кемчилигиңди кайра манасчыда кайталай берсе, элдин аң сезимин оңдоодо аракет кылбай эле сын көз караш менен кете берсе, ал манасчы барып жок болот. Эгер ошол нерсени Манасты жалаң эле негатив катары карап эле жакшы жагын көрбөй, мондай пессимисттик көз карашта кете берсе, эл баалай албаса, ооматты дөөлөт көтөрө албаса, эл деле улут катары жоголуп кетиши мүмкүн да. Толтур улуттар бар, улут катары жок. Эгемендүүлүгү жоктор бар, такыр тили жоголуп кеткендер бар да. А бирок сиз айткан нерсе бул Манаска эле эмес. Бул бардык темада ошондой. Саясатта да ошондой. Азыр коомдо бул көп убакыттан берки келип калган көйгөйлөрдүн жыйындысы. Көп убакыттан бери келген элдин турмушу, азабы, кыйынчылыгы, жокчулуктун, тарчылыктын, кымбатчылыктын, дүйнөдөгү бир кризистин ар кыл себептердин жыйындысы Манаска эле эмес. Президентке да сындап атат, башкага да сындап атат, баарын сындап атат. Ким болбосун байкасаңыз, негатив жазса, эл сындырат. Бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мында туура бүгүн сындадыбы, сынбаш керек. Ошону кетирбеш керек. Кете берсең, акыры эл ушинтип иргилет. Жок, сынды айткан жокмун мен. Жана агрессия, көчөдө мушташтар көбөйүп кетти. Мындай туура эмес, жөөлүшүп кетсе эле мушташып кетчү. Машина айдагандар бири-бирине зыян келтирүү көбөйүп кетти да. Мен баягы коомдук абалды айтып атам. Жалпы эле. Жалпы. Ошонун чечүүнү жолу кандай деп атасыздар? Силердин ролуңар кандай? Баягы силер ошону билгизбей, агартуу жолу менен тарбиялаган. Жакшы айттыңыз да. Ушул жерде биздин ордубуз өзгөчө болуш керек болчу. Бизде күнөө бизде. Себеп дегенде мамлекетте да болгон. Себеп дегенде бүгүн ошол 70-жылдар Советтер Союзу коммунисттик партиянын системасы менен элде теңчилик деген нерсе менен келди да. 30 жыл, 35 жыл эмне? 30 канча жылдан бери эгемендүүлүк алганда идеология жок калды. Идеология жок калганда эптеп курсак тугуш керек. Алдуусун алсыз сабагайсың. Не кылсаң да курсагың тогуз, ишиң тап, өзүңдү көргөс дегенден чордуйлар чыкты. Система кирди. Ошол аң сезим менен калыптангандар ата эмес чоң ата болуп калды да. Ресетиңиз чоң ата болуп калды, ата болуп калды, айрымдар бала болду. Ошонун эң акыркы дегендери деле бүгүн үйлөнгөн ата болду да, мисалыча. Аны ошол коом Манас уккан жок ошол кезде. 1000дин бири гана концерттик номер катары Манас көрдү. Алар айтышты жыргатып уккан жок ал учурда, айтыш өзү кыйын кырдаал болчу. Ал учурда мектеп эмес, керек болсо мектеп сабак окуган жок да. Мектепке барган жок да. Мектепте мугалимдин айлыгынын ордуна 2 бөтөлкө арак берип атса, спирт берип атса, галош берип атса, шпыргы берип атса айлыктын ордуна, демек ошол учурда күчтүү баш деп үй бүлөсүн багам дегендер, күчтүү мугалимдер мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, Россияга, Европага кетти да. Жумушун таштап кетти. Анан билим берүү өлдү. Билим берүү менен чогуу тарбия өлдү. Анан тарбия менен чогуу эмне болду? Мугалимдердин ичинде күчтүүлөрү да бар, чабалдары да бар да. Мен дайыма айтам, билим берүү оңолмой, мамлекет оңолбойт. Билим берүү, таалимди, тарбияны билим менен чогуу идеологияны алып кетиш керек. Ошондо элестетиңиз, кече мугалим болом дегендер престиждүү эмес болчу да, айлык аз болчу. Эптеп эми
каяка тийбе мугалим болуп алсаң универсалдуу эптеп иштеп кетсең болот деген чала сабаттардын деле көпчүлүгү бар да. Эптеп мугалим болуп деле жыгатпай деле баланы баш көзгө койгулап жүрүп деле тарбиялагандар сабагын жакшы бербей ушуга айтып отургандар да жок эмес да. Ошондой билим берүүдөн өскөн муунду мо 4-5 жылда тарбиялап коюш бул деген тамаша эмес да. Бул мүмкүн эмес, логикага сыйбайт да. Мына ушул нерседе биз азыр сиз айткан агрессияны чечүүнүн жолу өткөн өттү, кеткен кетти. Биз азыр мен мындай көп өзүмдүн көргөн тажрыйбам бар. Биринчи кезекте могу бизге окшогон багытта Кыргызстануда Мелис Мураталиевдер келип атат, Сүйүнбек Касымбетов аксакалдарды бир айдагы бош отурбай, бир күндү бош отурбай ар бир айылга чейин жибериш керек. Элди руханий тазалаш керек, акындардан баштап комузчуна чейин, керек болсо эстрадан да жибериш керек. Кыдыртыш керек. Мектепке, садикке чейин барыш керек. Бизде мисалы мектепке концерт койсоң, койбо, анан эл чогулбай ушинтип го, антпеш күчтөп болсо да кылыш керек. Бүгүн күчтөп кыла албасаң, эртең алар таппай калабыз ошондой муундучу. Бул биринчи. Экинчиси, биз билим берүүдө мугалимдерди аттестациядан өткөзүп, биз руханиятын, универсалдуу, тапкычтыгын, жаңы технологияны эле үйрөнүп эле кетпестен, билим менен тарбиясын кошо үйрөтпөсөкчү болбойт. Биз билим берүүнү оңдошубуз керек, анан маданият тармагын ушинтип койсоң оңолуп кетпейт дебей, улам эле бара бергиле деп сынак менен, фестиваль менен элди бош отургузбашыбыз керек. Советтер Союзу убагында филармониянын артисттери жайлоого чейин барып кыдырчу. 30 жылдан бери кайсы филармония, кайсы драм театр, кайсы мекеме четинен бир аз 3-4 жыл болду да кыдырганначы. Ага чейин облустун борборунда эле барат. Бир жылда бир. Мен ушул жерде суроо пайда болуп кетти да, жана сиз айтып атпайсызбы, бир күндө тынбай бүт мекемелерди кыдырдык. Ошол эле сотторго, прокурорлорго так ушул сотторду, прокурорлорду силер өзгөртө алдыңарбы? Силер манас айтып, алардын жан дүйнөсүнө киргенге чейин алар кандай эле, киргенден кийин кандай болду? Бир мындай мисал менен барбы? жыйынтык болуш керек да, жөн эле сөз болбош керек да. Адилеттүүлүк, акыйкаттуулукка тарбиялай алдыңыздарбы деп атам. Аны сот процессине барып, мисалы сот процессине барып, ошол жердеги көрмөйүнчө мен айта албайм. Бул деген бул опурталдуу маселе, бул биринчиден. Экинчиден мен аны буга чейинкисин мен өзүм 28-де туруп атамдай болгон кишилерди буга чейин билбейм да кандай экенин. Анан мен көргөндөн кийин ал иш алып барып аткан ушу ишине байланыштуу болот да. Сот процесстерине катышып мынтип кетти дегенди айта албайм. Жок, балким бир изилдөө бар болгондур. Буга илимий изилдеп көрүш керек эже. Манасчылык ушу адамды кандай өзгөрткөн деген. Бирок 1-2 жолу ушу менен мушкулдетүү иш кыйын. Бирок өзгөрүү бар деп ойлойм. Себеп дегенде биз Манастагы жетимдердин абалы, башка нерселерди мен көп айтам да, барганда ушундай социалдык абалы төмөндөргө көп айтабыз. Анан акыркы статистикадан байкасаңыз, башкы прокуратуранын баракчылары чыгарат. Жетимдерге, томоло жетимдерге, социалдык муктаж болгондорго үй бергендер көп да. Мисалы Манастагы үй жокко үй берген, тону жокко том берген, аты жок ат берген, кырк чоронун башын кошкон, тарынсаң таласка бар деген лакап ушундан келип чыккан деген мисалды көп айтып аткандан улам бүгүн прокурорлордун арасында деле Манастын таасири менен аябай жакшылыктар бар да. Бул бүгүн эле эмес, бул көп жылдар берет да, Кудай буйрса. Мисалы соттордун ичинде деле бардык, анан биринчисин угушту таң калуу менен. Башкы жогорку соттун өзүндө ар бир тармактар департаменттерине чейин бардык. Анан экинчисинде дагы чакырышты, келгиле деди. Үчүнчүсүндө, биз элди эмне кылабыз? Кел өзүбүздүн сотто иштегендердин балдарынан баштайбыз деди дагы. Балдарын айттырып эмес, сүрөт тарттырып, дил баян жаздырып, эссе жаздырып, балдардын арасында сынактар кыла баштады. Соттор өзүлөрү демилге көтөрүп да. Анан сот процесстеринде айрым терминдерди Манаста кандай деп кызыга баштады. Демек жылыш бар да, ишинде кыргыз тилге болгон жылыш бар, мамиле бар. Демек ошол элден президенттин жарлыгын аткарылышын эле карап, анан мыйзам бузгандарды мыйзам бузба деп койбой, өзү ошо мыйзамды бузбаш үчүн балдарын тарбиялаганда өзүлөрүнүн үй бүлөсүнөн баштап атканы, демек Манастын таасири тийип атат деген белги. Абактагылардан бир мисал жыйынтык. Абакка биз улам баратабыз. Конор деген Ибраимов көчөсүндө, Жибек жолунун кетишинде Конор деген авто жугуш, унаа жугуш жер бар. Машинамды жудуруп атам. Анан бир жигит келип эле, менден улуу экен, бирок мен өзүм чоң көрүнүп калам да, калпак кийген үчүн, чоң сүйлөгөн үчүн, аксакалдай сүйлөгөн үчүн. Байке таандыңызбы деди. Анан жок дедим. Мен бир жылда 250 күн үйдө турбайм дедим. Аялымды эле анда санда көрөм дедим. Тааныган жокмун дедим. Тияктан көргөм дедим.
тияң каяк деп ойлонуп кеттим. Мекемени түзөтүү мекемени айтып турду. Ой десем эле байке мен эзели манас окуган эмесмин, уккан эмесмин. Кыргызстандан кетем, Кыргызстандан келечегин көрчү эмесмин дейт. Ана силер ошо келген силерди күтүүбүз дейт. Ар келген сайын жылына 2 жыл келесиз, күтөбүз дейт да. Анан жан дүйнөм алмашты дейт. Мен баягы системадан чыктым дейт. Анан азыр жумушка иштеп атам байке. Манас боюнча ошол нерсе мени оңдолду дейт. Жашоого болгон үмүтүмдү, Кыргызстанга болгон сүйүүнү пайда кылды дагы дейт. Мен Кыргызстандан Россияга кетпей дейт, башка кетпей. Мына мойкада болсо иштеп атам байке. Ошон үчүн мен сизге бекер жууп берем дейт. Бекер жууба дедим. Сен дагы жамба кайнап жүрөсүңбү? Мен 2 эсе төлөп берем сага. Ушул сөзүң үчүн 2 эсе төлөп берем деп 2 эсе берсем баягы сүйүнүп, көрдүңбү? Манаска болгон жашоодо кокустук менен, билбестик менен, жаңылыштык менен, балким ачуу менен, ичимдик менен кылмыш кылып, жаза кылып анан чөгүп, эл сен отургансың, зексиң, сен минткенсиң, дигинткенсиң деп психологиялык басымдын алдында турган кишиге үмүт берип, Манаста окуя менен дем берип койдуң эле. Ал чыккандан кийин кетпейм, Кыргызстанда калам, элим, жерим, Манас мындай, кыргыз тили, мен укмуш билбесем дагы бирок колдогум келип калды байке десечи. Андай нарды мен абакталарды аябай көп билем. Апалардан, эжелерден билем, көп билем да. Көп мисалдар бар аябай. Сон сизге суроом көбөйгөндөн көбөйөт, бирок баягы маекте жыйынтыкташ керек эмеске, акыркы суроо берейин. Баягы сиз өзүңүз Манас дүйнөсүнө келген адам, чыгармачыл, баягы өнөр ээсисиз да. Бирок азыр сиз директорсуз. Чарба иштери, уюштуруш иштери менен алексиз. Анан ошондо кандай болуп калат экен? Жан дүйнөңүз эмне деп атат? Ыйлап атат. Манас театрга келип зам директор, орун басар болдум директордун. Анан директор болгон ушул аралыкта 4-5 жыл аралыгында ачык айтыш керек, мен өзүм көңүлүм каалагандай манас айта элекмин. Үй бүлөгө убактым аз болду, бирок чыгармачылыкка деле убактым аз болду. Жеке өзүм чыгармачылыгымда китеп окуган жокмун. Элчилеп бир жаңы технология менен өзүмдү көргөзөйүн, иштенейин деген нерсем болгон жок. Мисалы, азыркы сүйлөп берип аткандарым мен студент окуучу кездеги билген билимим да. Окуй элекмин акыркы учурларда. Бирин экин чолуп окуйсуң. Жетекчи болгондо деле жоопкерчилик болот биринчиден. Экинчиден жеке чыгармачылыгым дагы деле ыйлап атат, калып кетти, ачык айтайын. Бирок үй бүлөгө көңүл бурулган жакшы шарт болот деген себеп 3 күндөн ашык жүрө албайсың, 4 күндөн ашык жүрө албайсың. Анан ар бир баскан турганыңда министр менен макулдашың керек, 1 ай эрте такташың керек. Анан суранасың, жиберсе барасың, жибербесе барбайсың. 3 күн ашып кетсе, үй бүлөңө, балаңа көңүл бурганга жакшы шарт болот экен, шаарда болгонуңа. Бирок сиз айткандай, мен өзүмдү, мисалы, манашым деп айта албайм, бирок менеджер катары, Манас деп жүргөн инсан катары, айтуучу катары, алып жүрүүчү катары, уюштуруучу катары жеке менде көптөгөн проектлерим бар. Жеке өзүм көксөгөн мындай кылайын деген китептер бар. Мисалы, мен азыр бир гана китебимди түзүп чыгарганга жетиштим. Оюмда бир 20 китеп бар Манас боюнча. Бала бакчага кандай китеп, ар бир куракка жараша. Кантип сүрөтү менен ким иштейм бүт пландарым бар да. Мектеп курагына ар бир куракка мектеп программа боюнча аябай практика болуп бүттүк. Теорик да болуп бүттүк да. Мамлекеттик кызматкерлерге колдонмолорду, тил боюнча өзүнчө, жер боюнча өзүнчө, салттар боюнча өзүнчө, буюм тайымдар, технология боюнча аябай көп китептер менин көкүрөгүмдө турат азыр. Ошолорго убакыт жок да кылганга. Анан дагы бир нерсе, сен мурда Манас үчүн жооп берсем, азыр Манас эмес, айтыш да бар, дастан да бар, аспаптар да бар, чарба бар, спектакль бар, концерт бар, техника бар. Театрдын бир жериңен суу тагып калса жооп бересиң. Туалеттен кир деп мусор чакат төгүлбөй калса ага жооп бересиң. Чөө өсүп кетсе ага жооп бересиң. Анан бирөө айтсаң келбейт. Эмне кыласың? Айрым учурда өзүң чөптү өзүң жүр дейсиң, чакырасың. Өзүң тере баштасаң, жаныңдагылар уялгандан деле кой жетекчибиз ушинтип атса деп келет. Отун потун ташыганда же бир жүк ташыганда, башка кылганда, Азиз деле, мен деле театрда биз жетекчибиз деген нерсе болгон жок. Башка мекемелерде мисалы 100 жылдык, 50 жылдык, жок дегенде 20 жылдык тарыхы бар да, аларда калыпка түшүп калган. Нукка түшүп калган. Бизде жок мекеме. Эзели мамлекеттик системага көнбөгөн, жумушка келбеген, байлатса турбаган Манас чакымдарды системага салыш оор болду, чын айтайын. Оор. Айтышыңда бир ызычу, дастаныңда бир, Манасыңда ызычу, тиягың биягың чыгат. Ана ошонун бардыгы мени министр эмес, андан дагы катуу деңгээлде бышырды да, ачык айтайын. Мисалы, чарбаңда биз ачка отурдук да, мисалы мындай, мамлекет мисалы бизге азыр бир машина берди, бир бус берди, президенттин фондунан, өкмөттөн. Бирок аны менен чечилип калбайт.
прокурор аны аласың, сотко барып мына аласың, жанагы пайдаланган шансыңды, мүмкүнчүлүгүңдү өзүң эмес, өзүңө бир жакшы кийим алайын, же өзүм чыгармачылык кечем берип китебим чыгарайын эмес. Мекеме үчүн кылайын. Кел, тигил аксакал ат мингизип кой, буга ат мингизип кой, диге үй берип кой, буга үй берип кой, буга акча берип кой, спонсор болуп берип кой деп жеке кадыр баркыңдын баардыгын мекеме үчүн сайсың. Анан жакшы жактары мен чыгармачылыкта акыркы 5 жылда такыр өскөн жокмун. Артка кеттим, ачык айтайын. Аябай артка кеттим. Бирок жетекчи катары мамлекет мени ушул жагдай аябай бышырды. Аябай чыйралтты. Мисалы, Неге сиз өзүңдү манасчы дебейсиз? манасчы деп эл айтыш керек да. Эл ушул манасчы, ушул манас деп жүргөн киши деп эл урматтаса, эл айтса, унчукпайм. Бирок өзүмдү мен манасчымын, мен минтип койдум деп такыр даже манасчымын деп айткан коозум барбайт да. Манас деп жүрөбүз, аны убакыт көрсөтөт. Бүгүн эл манасчы деген киши эртең тарыхта 50 жылдан кийин манасчы болбой калышы мүмкүн да. Чын ошондой да. Ошондо сиз кимсиз? Мен манас деп жүргөн кыргыздын уулумун болду ошол эле. Жанагы сурооңуз боюнча жыйынтыктап айтканда, биз эмне үчүн Азистагы мен неге директор болуп калдым да, мисалы жетекчи катары да, ушул нерсе жүйөлүү нерсе. Эгер бизге айына жеткидей мисалы да 70-80 миң сом айлык алып, укмуш айлык эмес да мисалы. 70-80 миңди айына төлөп берсе мисалы. Китептериңди чыгарып берем деген мекемең болсо, мамлекетте бүгүнкүдөй жагдай болсо, бүгүнкүдөй шарт болгондо мен бармак эмесмин. Жетекчи болуп байласа бармак эмесмин, ачык айтайын. Бизде манасты түшүнгөндөр өзүнүн понтун кармап пиарын кылып кетип атат айрым учурда. Айрым учурда биз ойлогон деңгээлде билбейт, бюрократия болот, көп нерселерди көрдүк да. Мисалы, агартуу министрлиги, билим берүү, дигил бул өкмөттүн көп структураларында бир тескеме чыгарта албай, бир буйрук чыгарта албай, бир акчаны бөлдүрөбүз. Жогорку кеңештен кыйын киши болуп парламентте эл өкүлдөрүн алдап солоп барыпчы. Акча бөлүп берет, бирок аткаруу бийлигине келсең, мына бир эле мисалда билим берүү министрлигинде манастын акчасы бөлүндү 3 миллион 86 миң сом. Жана окуучулардын таймашы. Барасың бир оңдоп берет, үй түрдө оңдоп келсең да оңдоп берет. Тендерди чыгаргычакты чачыңа карып кетчү да. Анан тендерди кантип иштеш керек, кандай кылыш керек, акчаны, финансын үйрөттү да. Билим берүү министрлигине рахмат беришет. Ошокта адистер, ар бир башкармалыктын башчысы, финансисттер, бухгалтерлер, тендерчиктер, сатып алуу кызматкерлери ошол мен окуучу кезимде эле манастын акчаларын уюштуруп, кантип кылыш керек, идеалдуу протокол деген эмне, сунуш эмне, кайрылуу кат эмне, бүт бардыгын чыйралтты дагы. Анан биз үчүн манасты бизден өткөн киши билбейт экен, чындап элечи, күйбөйт экен. Туура күйсө дагы убактысы жок, балким күйөт, убактысы жок, жумушу башка. Анан буга биз өзүбүз барып оңдоп берип, жок дегенде биз укмуш манас айтып кетпесек дагы, биз шарт түзүп, биз дыңды жирейли, токмокту биз жейли, тилди биз угалы, ударды биз жейли, соккуну жейли. Убайын жок дегенде келечектеги кийинки манасчылар, кийинки өнөрпоздор, айтышээлери, акындар, дасанчылар жакшы долбоорду жазсын, бизге окшоп кыйналбасын. Алар жакшы шарт болсо, жакшы айлык, жакшы мүмкүнчүлүк болсо, китебин чыгарсын, аспабын алып берсин, дүйнө араласын деген жакшы тилек менен азыр кандай сын айтса дагы мен жакшы жагынан угуп эле күлүп коюп, ишимди унчукпай кылып кеткенге аябай чыйралтты да. Бир чети мен тагдырыма ыраазымын. Ошол маданият министрлигиндеги, мектептеги, башка мекемелердеги кыдыруулары, анан манасты жөн эле манас айтып эле, манас согушкан, урушкан, минтип оозуң ачсаң аяң куюлат, анан манас куюлат деген болбогон сөздөр. Ошентип эле койбой катардагы болуп калбай, бүт системада абакта канткенде райым берилет, кандай киши келип атат, эмне себептен камалгандар көп, Аскат Жетигенден баштап мен деген мелтиреген тамада балдар бар, ычы балдар бар, укмуш балдар бар, абакта турат. Алардын көйгөйүн угасың. Азыр мен манасчы катары эмес, мындай мамлекеттик кызматкер катары сот системасында ар кыл салаада кандай болот экендигин түшүндүм. Анан бюрократия деген нерсе менин көңүлүмө көкөдөй жетти да. Бир жөнөкөй катты жазыш үчүн, жооп алыш үчүн канча нерселерди көрдүк. Манас театры 20 миң сом айлык алсак дагы, ачык айталы, бюджетибиз эми шүгүр, биздин жомок болду, бирок башка мекемелердин жанында укмуш болбосо дагы биз президентибиз койгон тапшырманы үзүрлүү аткара алдык, бирок мындан да укмуш кылышыбыз керек, Кудай буйрса. Апрелде көтөрүлгөндө ошондо канча болуп калат дедиңиз? Азыр мына бир ставкадагы айлык алгандар 20 миң сом алат. Улуттук макам болгон үчүн 1000 сом кошулат. Ошондо тажрыйбасы трудовой эмгек китепчесинде эч тажрыйбасы жок келген киши 21 миң сом айлык алса, ал 42 миң сом айлык алат. 100%. Бизде
Ошондон сырткары мисалы эл артистине 5.000 сом кошулат. Эмгек сиңиргенге 2,5 миң кошулат мисалы да. Андан сырткары жанагы 5 жылдык, 10 жылдык, 15 жылдык ар бир 5 жыл сайын эмгек жолуна жараша проценттер менен мисалы аксакалдарыбыз бир алды 35.000 сом алып келген болсо, эң алда эле бир 3-4 эле аксакал. Алар 70 миңден алат. А көпчүлүгү бир 20 миң, 15 миң алса, алар экесе 40 миң, 50 миңге чейин көйүп калат. Сиздикичи? Мен жетекчи катары 20 миң, 21 миң сом жанагы бар. Анан өзүм жанагы мектепте иштеп келген Манастан 20 жетекчи болгон үчүн 25 миң сом айлык алам. Директор катары 25 миң сом алам, эл катары эле. Эми 50. Эми жетекчи болуп турсам 50 миң алам дегенде Кудай буйрса. Дагы мындан да көбөйсүн. Буйрса, Кудай буйрса. Биз эми убакыт деген убакыт экен, узарып кетти. Сизди дагы бир жолу чакырабыз го. Буйрса. Айтылбай калган көп эле сөздөр калды окшойт. Рахмат маегиңизге. Бүгүн бизде конокто Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков болду. Маекти мен Элизат Эркин тура алып бардым. Саламатта туруңуздар.